Кутмандуу кечиңиздер менен саламатсыңыздарбы, урматтуу кесиптештер, арыбаңыздар, урматтуу тарбиячылар. Ушу мектепке чейинки билим берүү тармагында биздин кичинекей балдарыбызды, келечек муундагы эң жаш бөбөктөрүбүздү инсан кылып калыптандырган күчтүү урматтуу тарбиячылар. Кутмандуу кечиңиздер менен барыңыздарга мен бүгүнкү түз эфирде жолукканыма абдан кубанычтамын. Мен Шарапова Нургүл Дөлөсовна, Нур Сабат билим берүү борборунун негиздөөчүсүмүн. Педагогдордун квалификациясын жогорулатуу тармагында тренермин, мастер тренермин жана учурда усулчумун. Ысык көл облустук билим берүү институту бар, квалификациямды жогорулатуу институту, мектепке чейинки билим берүү жана башталгыч класстар лабораториясында эмгектенүүдөмүн. Ошол эле институтта бир катар жетекчилик кызматта иштедим. Эл аралык долбоорлордо иштедим, андан ары долбоорлорго кеткем. USAID, бүткүл дүйнөлүк банк, ЮНИСЕФ каржылаган, АБРдин, JIZ-дин, DBB International деген чоңдорду окутуу боюнча эл аралык көптөгөн долбоорлордун тренеримин жана ошол эле долбоордун адиси дагы болуп иштедим. Балалык наристе программасынын тренеримин, алтын ачкыч программасынын, тынчтык куруу программасынын тренеримин мектепке чейинки билим берүүдө. Көптөгөн курстарды, жандуу курстарды дагы, онлайн курстарды да бала бакча тарбиячылар үчүн өткөрүп келем. Жана ошондой эле мугалимдердин дагы курстарын жана тренингтерди өткөрүп келем. Мугалимдер үчүн дагы тренермин да. Эми азыр биздин Кыргызстан боюнча 12 жылдык билим берүү киргизилди. Кайсы жерден лишний звук чыгып атат? Кыргызстан боюнча 12 жылдык билим берүү менен реформа жүргүзүлдү. Билим берүү тармагында жаңылануу киргизилди. Мына ушул жаңылануу бул эмнеге алып бара жатат? Эмне үчүн биздин мектепке чейинки билим берүүдө жаңылануу киргизилди? Бул биздин ошол эле балалык программабыз деле сонун программа. Балалык программа балдарды өнүктүрүүчү 3 жаштан 6 жашка чейинки өнүктүрүүчү программа. Мурдакы стандарт балдарды багуу жана кам көрүү стандартыбыз көп жылдан бери ошол иштелип келди. 12 жылдык билим берүү менен катар мектепке чейинки билим берүүдө да реформа, мектепте дагы реформа жүргүзүлдү, өзгөртүүлөр. Бизге мектепте Кембридж системасы, Сингапур окутуу модели сатып алдык биздин өлкө. Анан ошол Сингапур окутуу моделиндеги система киргизилип, 12 жылдык класстардын саны да өзгөрдү, окутуунун мазмуну да өзгөрдү, окуу китеби да өзгөрдү, чет өлкөлүк тажрыйбалар менен ушу биздин адаптацияланып, биздин мектеп системасына киргизилди. Бул ошол мазмунун карасаңыздар, изилдөөгө, ойлонууга негизделген окуу китеби да, карап көрсөңүздөр. Анан биздин стандарт, жалпы билим берүүчү мектептеги стандарт компетенттүүлүккө негизделген билим берүү деп 2014-жылы кабыл алынган токтом менен. Анан 15, 16, 17 жылдан бери стандартты окутуп келдик. Улам жаңыланды, 22-жылы дагы бир жаңыланды, 25-жылы 12 жылдык менен дагы бир жаңыланды. Компетенттүүлүккө негизделген билим берүү деп деңгээлдик, дифференциациялык окутуу, деңгээлдик тапшырмалар, репродуктивдүү, продуктивдүү, креативдүү деңгээлде окутуп келдик мугалимдерди. Бул биздин министрликтин жана биздин өкмөттүн токтому, чечими менен биздин мамлекеттин билим берүүдөгү саясаты, жаңылануу киргизилсин, жаңы дүйнөлүк системадан артта калбайлы деген мектеп системасында көптөгөн аракеттер жүргүзүлдү. Ошол USAID, ЮНИСЕФ көбүнчө бала бакчада иштедик. ЮНИСЕФ, USAID, АБРдин, бүткүл дүйнөлүк банк каржылаган ошондой эле долбоорлор, JIZ долбоорлор, көптөгөн долбоорлор менен жаңы программалар киргизилип келди. Бала бакчага дагы, мектепке дагы. Жаңылануунун багыты бул дүйнө жүзүндөгү тенденция, система, мазмун менен барабар келди да. Ошол менен жаңылануу киргизилип, көптөгөн жаңы программалар киргизилди. Ошол менен наристе кирди, 480 сааттык программа. Бала бакчада балалык киргизилди. ЮНИСЕФ менен алтын ачкычты окуттук. Ошол эле ЮНИСЕФ менен тынчтык куруу программасын окуттук. Мен тренер катары киргизилди, министрлик менен киргизилген да. Жаңылануу аракеттер көп эле жүргүзүлүп келди. Ал эми мектепте билим берүү системасында
ошол компетенттүүлүккө негизделген билим берүү деп стандарт менен окутуп, ошол башталгыч класстар үчүн көп долбоор киргизилди да. Бирок жогорку класстан АБРдин долбоору менен 7-класстан 11-класска чейин стандарт менен окуттук. Директорлорду, завучтарды, методисттерди, мугалимдерди, табигый илимдерди окуттук. Ал эми гуманитардык багытта 5-6 класстын эле айрым мугалимдерин стандарт менен окутуп калдык. 17, 18, 19 жылдар. Болду андан башка жогорку класстарда жаңылануу окутуп долбоор келген жок, окутулган жок. Ал эми башталгыч класстарда көптөгөн долбоорлор кирди. Ошондо компетенттүүлүккө негизделген билим берүү деген багы мектеп системасында бар болчу. Эми ушул компетенттүүлүккө негизделген билим берүү деп биз бала бакчадан башташыбыз керек деп биздин стандарт жаңыланды дагы, программа жаңыланды. Ушул программаны биздин Кыргызстандагы мыкты педагогдор иштеп чыкты, стандартты эксперттер программаны. Бул компетенттүүлүккө негизделген билим берүү деген мен да ойлоп жүрчүмүн, ошо мектеп системасында ушул бала бакчадагы стандарт эскертилип, бала бакчадан башташыбыз керек. Ушу дифференциация, продуктивдүү жана компетенттүүлүктүн негизин бала бакчадан башташыбыз керек, функционалдык сабаттуулукту деп ойлончу элем. Анан кесиптештер менен талкууланып, ошо көптөгөн семинарларда чогуу Кыргызстан боюнча билим берүү тармагында кызмат аткардык. Эми биздин ошол стандарт программаны иштеп чыкканда ошо Кыргыз билим берүү академиясынын кызматкерлери, республикалык институттун кызматкерлери жана педагогика, мектепке чейинки билим берүүдөгү педагог адистер, окумуштуулардын салымы зор да. Булар ошол иштеп чыгуучу күчтүү адистер болуш керек. Мына ошол күчтүү адистерибизге тапшырма берилип, бул программа стандарт иштелип чыкты. Бул абдан сонун багытта, жакшы багытта кетти. Бул инновациялык билим берүү технологияларын башталгыч класстын мугалимдерине окуттук элек. STEMди, инновациялык изилдөө, долбоордук жана башка. Эми ушул бала бакчага киргизилди. Себеби 1 жаштан баштап 6 жашка чейинки өнүгүү мезгил, сенсордук өнүгүү мезгили болот да, балдардын ички дүйнөсүнөн кабылданган мезгил. Бул балдарда көндүм калыптаныш керек. Бул балдарда компетенттүүлүккө негизделген билим берүү деген көндүм, жөндөм дегенди билдирет. Иш аракет, ойлонуу, кармап көрүү, сүйлөө, ойлоп табуу, изденүү, өз алдынча аракет. Мария Монтессоринин педагогикасында мага өзүм жасаганга жардам берчи дейт. Балдар өзү жасаганда анан бала ошол билим ошол балада калыптанат, көндүм калыптанат да. Ошондуктан балдарды өнүктүрүү программасы 1 жаштан 6 жашка чейинкиде анан көндүмгө негизделген билим берүү деп терең карап, анын ой жүгүртүүсүн, практикалык көндүмдөрүн иш алып өнүктүрүшүбүз керек экен. Ушул багытта иш алып барабыз деп сонун программа менен стандарт иштелип чыкты. Муну караганда 4 компетенттүүлүк негизделди. Эми 4 компетенттүүлүк мектепте дагы ушул компетенттүүлүк, бала бакчада да эмоционалдык, инсандык, таанып билүүчүлүк, социалдык коммуникация, анан санариптик билим берүү 4 компетенттүүлүк. Ошону менен баалуулуктар, өзөктүк баалуулук, ушунун эң өзөгү баалуулук, бул руханий баалуулуктар, мурас, биздин баалуу мурасыбызды сактаганга үйрөтүү, мекенчилдик, патриоттуулук, мекенди сүйүү деген баалуулуктардын өзөк модулдук уя катары колдонулду дагы. Мектепте дагы, бала бакчада да бирдиктүү кеттик, абдан сонун болду. Ошондой болуш керек болчу. Биздин бала бакчада тарбиялоодо ошол балдардын өз алдынчалуулугу, өнүгүүсүнө багытталган компетенттүүлүккө негизделген билим берүү киргизилгени жакшы болду да. Бул балдардын өз алдынчалуулугун, өз маалымат менен иштеп, таануучулугун, жоопкерчилигин өзүнө калыптандырат. Эң негизги акылдуу, муунду тарбиялоо. Анткени азыркы балдарыбыз акылдуу, маалыматтын өнүккөнда төрөлгөн балдарыбыз акылдуу, тез маалыматты кабыл алат, ойлонуусу да терең. Алдыга өнүккөн балдарыбызга даяр билим берип койсок, записка сакталып жатат. Даяр билим берип койсок, мындай даяр материалдар менен мурдагыдай салтуу окуп берсек, бала үчүн кызыксыз болуп калат да. Булар анализдеп, көптө ойлонгон балдар, ой жүгүртүүсү алда кайда өнүккөн билебиз, альфа муун кандай экен. Ошондуктан бул балдардын изденүүсүнө, өз алдынчалуулугуна, өнүгүүсүнө багытталган методика керек болду. Жана ошол принцип, компетенттүүлүккө негизделген билим берүү принцип керек болду бизге. Ошондуктан көндүмгө негизделген компетенттүүлүккө негизделген билим берүү деп жалаң практика, балдарды өнүктүрүүчү, иш аракет жүргүзүүчү багыт, сабактын мазмунун түзүшүбүз керек болуп калды. Анан ушул программада
ошол усулдар да көрсөтүлдү. Изилдөөчүлүк, долбоорчулук жана акылдуу. Демек, 12 жылдык билим берүүдө мектепте дагы, бала бакчада да акылдуу муунду тарбиялашыбыз керек экен. Мектепте экөөнү салыштырайын, бул жерде айрым мугалимдер да бар турбайбы? Мектептин жанагы башталгыч класстар китептеринде карасаңыздар, кел окуйлу, кел изилдейли, кел ойлонолу деген жалаң ойлонууга, изилдөөгө, өз алдынча багыттоого үйрөтөт да. Мына ушул өз алдынча ишмердик жүргүзгөнгө үйрөтөт. Микрофон кайталап атат, иә. Мына ушул өз алдынчалуулук бул жоопкерчиликти калыптандырат балада. Өз алдынчалуулук изденүүнү калыптандырат, анан ички табигый потенциалды ойготот. Даяр маалымат менен эле педагог айтып берип жөн эле угуучу болуп караганда, шыктанып, активдешип бала өзү иштегенде, өзү маалымат менен иштеп, практикалык ишти алып барганда, ошондо ички потенциал ойгонот. Биринчи жаштан баштап 6 жашка чейинки балдарда ички энергия күчтүү, метаморфоздук өнүгүү катары каралат да. Сыртынан кичинекей балдарыбыз, бирок ички дүйнөсүндө укмуштай эрегиз чоң өзгөрүү. Балалык дүйнө, жомок дүйнө, образдуу дүйнө, фантастикалык дүйнө, түрдүү ар тараптуу өнүгүү. Мына ушул мектепке чейинки билим берүүдө мына ошол ички потенциалды өнүктүрүү, бул жалаң практика, изденүү, өз алдынчалуулук, баланы багыттоо, ой жүгүртүүсүн, акылын өнүктүрүү багытында сабак болуш керек. Жана биздин принцип компетенттүүлүккө негизделген билим берүү болушу керек дагы. Ошол дифференциация түрдүүлөп, жана репродуктивдүү, продуктивдүү, креативдүү деңгээл, мына ушул деңгээл киргизилди. Мына ушунун баары программада берилип атат. Эми Выготскийдин теориясы бар, жакындан өнүктүрүү зонасы, скаффолдинг теориясы, мунун баардыгын башталгыч класстарда окуттук элек. Мына ошол функционалдык сааттуулук принцип бала бакчада багытталды, абдан туура багыт болду да, сонун болду. Дүйнө жүзү STEM билим берүүгө багыт алып атат. STEM бул табигый илимдер, булар жаратуучулар. Булар техниканы жаратат, курулуш жасайт, инженерияны жаратат. Ошол экономиканы өнүктүрөт да. Мен мугалимдерге да, бала бакчаларга да айтам, дайым сабагымда, бул экономиканы өнүктүрөт. Ойлоп таап, жаратып өнүктүргөн продукция, индустрия болобу, архитектура болобу, эме айыл чарба болобу, могу илим техника жагынан болобу, биз продуктуну жаратканда, ошол сатууда мамлекеттин экономикасын көтөрөт. Ал продуктуну ошол тармакты өнүктүргөн адам, мамлекет адам ресурсу менен баалуу. Биз ошол жаратма муунду тарбиялабасак, биз башка өлкөгө, Нурбек Богачиев агай, психолог агай айтмакчы, психологдордун да сабагы болот буюрса, клубника терген муунду тарбиялабай башка өлкөдө, биздин өлкөгө кызмат кылган акылдуу муунду тарбиялайлы деп айтат. Мына ошол акылдуу муунду тарбиялаш үчүн биздин билим берүү фундаментибизде окутуу мазмунубуз өзгөрүш керек болду. Кана балдар, бул коён, бул алма, бул жер жемиштер, көрдүңөрбү, бул эмне экен деп эле педагог сүйлөй бербей, ошол бала коён эмне үчүн коён, эмне үчүн үй жаныбарлары, эмне үчүн жапайы жаныбарлар, жер жемиш кантип өсөт экен, бул эмнеге мөмө жемиш болуп же жер жемиш болуп бөлүнөт экен, булар түзүлүшү кандай болот экен деп өз алдынча таанып, өзү аракет жүргүзүп активдешкен балада чын эле өнүгүү болот. Ошондо көйүндүм компетенттүүлүк калыптанат. Ошол балдардын изденүүсү, акыл интеллектиси өнүккөн балдар кийин акылдуу инсан болуп калыптанып, биздин мамлекетте өз орду бар муун болот. Эгерде биз Кыргызстан өзүбүздүн жарандарыбызды, балдарыбызды келечекке акылдуулукка, жаратмандыкка тарбиялап калыптандырбасак, анда биз башка өнүккөн өлкөнүн адамдарына баш ийүүчү эле болуп кызмат кылабыз, да өнүккөн башка өлкөлөр бизди башкарат. Бул дүйнө жүзүндө адам цивилизациясында ошондой ким күчтүү акылдуу болсо ошону башкарат да. Ошондуктан биздин улуу кыргыз эли дүйнөдө илгертеден акылман эл. Ошондуктан биздин педагогдордун азыр чоң милдет турат бизде. Ушул программаны, ушул жаңыланууну тезден өздөштүрүп туруп алып кетип, келечектин алдында биз жүзүбүз жарык болуп, күчтүү муунду чыгарышыбыз керек болуп жатат. Ошондуктан бизге жаңылануу маанилүү, өтө маанилүү, өзүбүздү өзгөртүшүбүз керек. Эң негизги, мен көп тренинг өткөрдүм.
көп семинарларды өткөрдүм, анан жаңы методиканы киргизебиз, долбоор менен бүт бекер окутулат да. Китептери окуу жана куралдары, усулдук колдонмолор, жол расходу, тамак ашынын баарын төлөнөт долбоор мененчи. Анан сертификат дагы берилет, окутасың, толук жок, баягы эле ойдон эле салттуу методика менен отурат. Келатат десе, биз баратсак, сонун сабактарды даярдамыш болуп коет, кайра эле айтпай барсаң, баягы эле ойдон отурат мектептегилер. Анан ойлондум, эмнеге методикасы өзгөрбөй атат? Көрсө, адамдын ой жүгүртүүсү менен түшүнүгү өзгөрмөйүн, психологиясы өзгөрмөйүн, методика өзгөрбөйт экен. Биз түшүнүгүбүздү өзгөрткүлө, эмне үчүн бул жаңыланы киргизилди Кыргызстанга? 12 жылдыктын кереги бар беле, кереги жок беле? Мына мен Италиядагы жана Швейцарияны кыдырдык, Египетти да көрдүм. Ал жерде билим берүү Италияда, Швейцарияда 13 жыл экен, Египетте 14 жыл экен. Биз 12 жылды киргизилдик. Бул дүйнө жүзүндөгү өнүгүү тенденциясы. 11 жылдык менен калбашыбыз керек, себеби Европа мамлекетинде 12 жылдык эмени аттестатты кабыл алат. Алдыга кетип баратабыз. Мына iPhone 17 чыгып атат. Эмне деген жасалма интеллект чыгып жатат. Эмне деген өнүгүү болуп баратат. Азыр онлайн тармакта укмуш өнүгүү болуп жатпайбы? Балдардын, жаштардын алдыга кеттүү көз карашы. Анан Кыргызстан баягы 150 жыл мурун кабыл алган программа менен, система менен калбашыбыз керек болчу. Ошон үчүн 12 жылдык киргизилди дагы. Анын мазмунунда биротоло түп тамырынан бери реформа жүргүзүлүп жатат дагы. Дүйнө жүзүндөгү практикаларды интеграциялап, биздин практикалардын элементтерин алып туруп ушуга киргизилди. Буга чейин эле балалык жана наристе программасы дүйнө жүзүндөгү өнүккөн ийгиликтүү технологияларды интеграциялап кабыл алып туруп, биздин наристе менен программа киргизилген. Мария Монтессоринин педагогикасын Монтессори мектебинде көрдүк Италиядан. Монтессоринин педагогикасы, Вальдорф педагогикасы, Рудольф Штайнер Вальдорф педагогикасы, инклюзивдик билим берүү, биздин элдик педагогика. Мына ушул инновациялык педагогикаларды камтып туруп, балалык жана наристе программасы иштелип чыккан. Гендердик теңчилдик депчи. Анан эми ЮСАИД менен башталгыч класстарга окуу керемет, келгиле да окуйбуз, бирге окуйбуз деген долбоорлор киргизилди. Ошонун мазмунунда дагы балдардын өз алдынча баалоосу, ой жүгүртүүгө негизделген суроолор, методикалар жана кел ойлонуу, изилдөө методиканын баары бул дүйнө жүзүндө актуалдуу да. Мисалы Казакстан алдыга өнүккөн, Казакстанда изилдөө деген предмет бар өзүнчө. Мына Италия, башка Европа өлкөлөрүндөгү бала бакчасында мектебин карасак, жалаң изилдөө, өз алдынча алуу, практика, эксперимент сабактар көп болот экен. Анткени балдардын өз алдынча алуулугу. Мына ушул принцип дүйнө жүзүндө ушундай эбегейс өнүгүү болуп жатса, көз караш өнүгүп жатса, билим берүү системасы акылдуулукка тарбиялап жатса, Кыргызстан эмне үчүн биз кала беришибиз керек. Анан белсенип туруп ушул чоң эрдик, чоң реформа жүргүзүлүп атат. Муну өкмөттүн дагы, министрликтин да саясатын, аракетин колдоо педагогдордун колунда. Карапайым мындай калың масса тарбиячы менен мугалимдердин колдоосунда. Биз эгерде салттуу окутуубуз менен эле өзгөргүбүз келбей, түшүнө албай кала берсек, жыл өтө берет, мезгил өтө берет, бирок муун алдында, келечектин алдында жооп беребиз. Ошондуктан биз өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү, түшүнүгүбүздү өзгөртүп, методикабызды өзгөртүшүбүз керек. Анан, эгерде биз өзүбүздүн методикабызды өзгөртсөк, бул өнүгүү адамга ырахат алып келет. Биз жаңы методиканы үйрөнгөндө, сабакта колдонгондо балдардын көзүнүн жангандыгы, сабактан ырахат алгандыгы, балдардын активдүүлүгүнүн өнүккөнүн көрүп, биз ошол сабактан ырахат алабыз. Дайым адам өнүгүүдө, өзгөрүүдө болуш керек. Ошондуктан туура кабыл алалык, буну аракет кылалык. Эгерде түшүнбөй жатсаңыздар, консультацияларды берип жатам мен Кыргызстан боюнча. Биз мына эми азыр бул курста чоң команда топтодук да, грандиозный дейинчи, мурда болуп көрбөгөн биздин билим берүү борбору үчүн сонун курс баштап атабыз. Мына 1 жаштан 6 жашка чейинки балдарды өнүктүрүү программасы мынакей. Булар түзүүчүлөр Асанбаева Бермит Иманалиевна, Мамбетакунов Уланбек Эсенбекович, Камалова Айгүл Эсенбаевна, Кутманалиева Динара, Дууланова Индира, Расулова Гүлмира, Тентиева Эльмира жана кыргызча кеңешчибиз Касымова Нурзида Бабакировна, биздин министрликтин өкүлү, жана Салтанат Кеңешчиро кыргызчага которулган. Кеңешчиро кызы Салтанат. Мына ушул мыкты биздин азыр мектепке чейинки билим берүүдө мен сыйлаган, урматтаган, баарыбыз сыйлаган, урматтаган
кыргыз мектепке чейинки билим берүү Кыргызстандагы жаатындагы мыкты адистер мына ушулар. Эми биздин курста Мамбетакунов Улан Эсенбекович агай, Камалова Айгүл Эсенбаевна жана Салтанат Кеңеш Жоро кызы, ошондой эле тажрыйбалуу практик тарбиячылар жана методисттер сабак өтүшөт да. Мен көрсөтүп коеюн, андан кийин сабагыңызды улантып аласыз. Бул 100 киши болуптур, э. Так, бул өтө чоң маанидеги сабак. Анткени биз ушинтип бири бирибизди өнүктүрүп, биз аракет кылбасак артта кала беребиз. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, министрликте дагы чоң реформа болуп жатат. Министрликте эгерде биздин тарбиячылардын, мугалимдердин квалификацияны жогорулатжатында активдүү болсо, канчалык көп сертификатыбыз болсо, канчалык көп биздин балл сертификат 72 сааттан баштап жогору мындай көп жыйнаган болсо сертификаттарыбызды, ошол рейтинг каралганы калды азыр. Сиздин ишмердүүлүгүңүз, сиздин жетишкендиктериңиз, сиздин сертификаттарды алгандыгыңыз ошол маанилүү болуп атат. Себеби ал эмне анын мааниси? Могу жаңыланууда артта калбай, ар ким аракет кылып өнүгөлү деген багыт. Мына көрүнүп жатат, сиздерге? Мынакей көрүндү, по-моему, көрүндү. Кана сүрөттөр көрүнүп жатабы? Көрүндү, көрүндү. Уланбек Мамбетакунов агай, Камалова Айгүл Эсенбаевна, тамгалар жылышып кетиптир. Салтанат Кеңеш Жоро кызы, Тамара Жузубалиева Нарын шаарындагы 17-чи ынтымак бала бакчасынын методисти, өзү директордо болуп иштеген, тарбиячыда болуп иштеген, азыркы күндөгү методист катары көптөгөн тарбиячыларды жолго салып жүрөт. Абдан чыгармачыл, өзү ойлоп тапкан ыкмалар бар. Кыргыз патент менен автордук укугун бекитип койду. Ушундай чыгармачыл, изилдөөнү, стемди алгач киргизген. Микрофонду өчүрөбүз. Анан мынакей биздин Гүлжан Үмөтбекова, мени менен ким кошо жарышып атат эле? Гүлжан Үмөтбекова былтыркы жылдын мыкты республикалык, жылдын мыкты тарбиячысы конкурсунда мыкты тарбиячыны жеңип алган. 2-чи орунду алган да республикада. Сабагы абдан мыкты экен, 1-чи орунга татыктуу деген. Эми балл менен эсептеп келгенде 2-чи орун болуп калыптыр. Мына ушул кызыбыз өтөт. Анан Элмира Узакова бул дагы мектепке чейинки билим берүү лабораториясында лаборатория башчысы, жайлоо бала бакчасын өнүктүргөн ушундай мыкты адистер. Мына ушундай биригип, бири бирибиздин билимибизди мен эле жалгыз окута бербестен, бул жерде мен жалгыз эле окута бербестен, баарыбыз биригип туруп билим бергенде ошондо натыйжалуу болот. Мен дагы болгон аракетим менен ушунча 3 жылдан бери курс өткөрүп келатам. Насаатчылыкты да алып барып атам. Ошол бул программа, Наристе программасы, азыркы программа, балалык программасында азыркы жаңылануу тенденциясында усулдар кандай болуш керек, чыгармачылык кандай болуш керек экен окутуп келе жатабыз. Бирок мына ушул күчтүү адистер менен биригип туруп, ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды кошсок, эмне үчүн стандарт иштелип чыкты, эмнеде каралды, стандартка, программага ылайык методикалык колдонмо иштелип жатат, үлгүрбөй жатат. Мына ушул методиканы колдонмону ушул кишилер иштеп жатат. Анан суроо берип каласыздар. Эмне каралды, эмнени үйрөнүшүбүз керек, биз кайсы багытта барышыбыз керек, өзөгүн ачып бере турган ушул кишилер да. Биз методиканы, сабак өтүү ыкмаларын, сабакты түзүү, календардык план, жалпы өнүгүү, дүйнөлүк деңгээлдеги өнүгүү, азыркы биздин милдет деген методикаларды карасак, бул адистер ошону иштеп чыккан адистер да. Мына ушул адистерден да баалуу сабак аласыздар биздин алдыда боло турган курста. Эми бул ушул көптөн бери ушу кыялданып жүрдүм эле, ушул Улан агайдын, Айгүл Эсенбаевна, Салтанат Кеңеш Жоро кызы бул Бишкектеги бала бакчанын директору. СНГда бир жолу ошо мектепке чейинки 1 жылдары, мен унутуп жатам, мектепке чейинки билим берүүдө педагогдордун СНГ боюнча конкурс болгон, ошону 1-чи орунду жеңип алган да. Азыр Кыргызстандагы абройлуу мектепке чейинки билим берүүдөгү адис.
Мына ушул адистер бириктик. Анан ушул сабактарды өтүү багытында эмгектенип жатабыз азыр. Так, көрүндү. Эми биздин программада ким ушул программаны окуп чыкты? Ким биздин жаңы программа, жаңы стандартты окуп чыкты? Ушул ушул тема абдан мындай орчундуу, анан көйгөйлүү да, батпай калгандар болуптур, орчундуу, анан көйгөйлүү. Себеби жаңы мындай программаны, анан стандарт дегенде булар академиялык тил менен жазылат да. Бул эң негизги нормативдик укуктук ченемдик документибиз. Сиз портфолиоңузга ушул стандартты программаны салышыңыз керек. Мыйзамдарды, жарлыктарды салып, бул биз компетенттүү болушубуз керек өзүбүздүн кесиптик өнүгүү багытына. Биздин курста өзүнүн кесиптик өнүгүү багытында да сабактар болот. Кесиптик компетенттүүлүк боюнча Салтанат Кеңешчиөрө кызы экөөсү окуйт мына ушул. Мына ушул окубасак билбейбиз. Анан программаны окудуңузбу, стандартты окудуңузбу десе эле окубай жатат. Мугалимдер дагы, тарбиячылар дагы. Биз Кыргызстанда педагогдордун мындай акыбалын, мүнөзүн, психологиясын абдан жакшы билип калбадыкпы? Мугалимдер да окубайт стандартты. Мындай окуйт, анан мындай кичине мындай тереңдеп түшүнө албай эле кээ бирөө окубайт деле. Анан усулдук колдонмолор жөн эле китеп текчесинде турат. Анан академиялык тил менен жазылган бир себеп. Эмне үчүн десе, экинчи себеп убакыт жок. Мындай башка балдар менен иш аракеттер, талаптар көп болуп жатпайбы? Убакытыбыз жетпейт. Үчүнчү жалпоолук дейбиз. Эми антпей, антип ойлобой эле ушул стандарт эмне экенин биз өзүбүз үчүн өнүгөлү мындан ары деп окуйлу. Өнүккөн педагог жашоосун өнүктүрөт, келечек муунду өнүктүрөт, коомду өнүктүрөт. Кудай жараткан бизге чоң миссия берген, адам тарбияла деп. Эми ушул Кыргызстанда өнүгүп келе жаткан мамлекет, өнүгүү катарына кирген мамлекеттин адамдарын тарбиялоого бизге ишенип бергенден кийин өзүбүздү өнүктүрөлүк. Анан балдарыбыз өнүгөт. Эгерде педагог өзү өнүкпөсө, анын сабагы да өнүкпөйт, методикасы да өнүкпөйт, окуган окуучулары да, балдары да өнүкпөйт. Ошондуктан биз өзүбүздү өнүктүрөлүк да. Стандарт эмне экен? Азыркы өнүгүү багытында биз кесиптик өнүгүүдөн башка дагы эмнеге көңүл бөлүшүбүз керек? Биз өзүбүздүн түшүнүк, ой жүгүртүүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Адамдын ой жүгүртүүсү өнүксө, жашоосу өнүгөт. Мышлениясы өзгөрсө, жашоого башкача карап баштайсыз да. Түшүнүк өнүксө, ошол өзүнүн өнүгүүгө жашоосу өнүгөт. Мына биздин жашообузда, жеке жашообузда ой жүгүртүүбүз менен түшүнүк методика. Ошондуктан бул 1 жаштан 6 жашка чейинки билим берүү программа жана биздин компетенттүүлүккө негизделген жаңы стандарт балдарды өнүктүрүүгө багытталган акылдуу балдарды тарбиялаш керек экен деп түшүнүп алсак, анан биздин усулдарды колдонобуз. Эми бул жерде мындай усулдар кана МИДте көрүнүп жатабы? МИДте көрүнбөй эле экен, Азыр МИДке мен программаны көрүнүп жатат, МИДте. Так. Биздин программада усулдар берилди. Биздин программада инновациялык технологиялар берилди. Дал ушул инновациялык технологияларды бүткүл дүйнөнүн банк каржылаган долбоор менен башталгыч класстын мугалимдерин окутканбыз. Башталгыч класстын мугалимдерин окуттук элек. Ушул принцип бала бакчада керек деп мен өзүмдүн курстарымда окутуп келгенмин. Билим берүү, азыр эмнелерди окутуп келгенмин. Мына биздин баалуулуктар, мекенчилдик, патриоттуулук жана башка мына 4 компетенттүүлүк: эмоционалдык, инсандык компетенттүүлүк, таанып билүүчүлүк, социалдык коммуникативдик, маалыматтык, санариптик деген 4 компетенттүүлүк киргизилди. Бул мектепте да ушул компетенттүүлүк бирдиктүү компетенттүүлүк иштелип чыкты. Сонун биздин Кыргызстандын педагогдору укмуш күчтүү да. Анан ушул эмоционалдык, инсандык деген өзүн баалоо, эмпатия, сезимдер менен бири-бирин урматтоо менен байланышканда, ушул биз тынчтык куруу программасы, конфликти чечүү программасы менен тренинг өткөндө ЮНИСЕФ менен конфликтти алдын алуу, көптүрдүүлүктү кабыл алуу, адамдар көп ар кандай бала кезден эле
кандай адамдар болсо ошону кабыл алып анан достукка тарбиялоодо тынчтык куруу программасы. Ошол миростроительство болчу, андан кийин социалдаштыруу, коомго тарбиялоо, бул дагы тренинг название ат алышы өзгөрүп өтүп келдик. Мына ушул принципте да эмоционалдык инсандуулук деген инсандык өзүн таануу, башкалардын да баалоо, жана эмпатия, башканын ордуна өзүн кое билүү, стрессти башкаруу, ачуунду тыюу, сый урмат менен башкага мамиле кылуу деген сөз да. Өзүңдү психологиялык калыптандыруу. Мына ушул да конфликтти алдын алуу, башканы бирөөнү сыйлоо ушунда жатат да. Демек, балдардын сезим, эмоционалдык интеллектисин башкарууну калыптандырат экенбиз деп түшүнүп алабыз. Анан экинчи таанып билүүчүлүк, ишмердүүлүк, компетенттүүлүк бул дүйнө таануу, материалды таануу, түшүнүк киргизүү, өзүңдү өнүктүрүү да. Турмуштук маселелер менен мындай эксперимент салыштуу иштер кайсы методиканы колдонуп жатасыз? Материалды, биз өтүп жаткан теманы турмушту таанып анан жашоодо колдонуу да. Социалдык коммуникациялык компетенттүүлүк 4К көндүм деп жатпайбызбы? Ийкемдүү көндүмдөр деп атайбыз. Жумшак дечүбүз, soft skills жумшак дечүбүз. Бул ийкемдүү көндүмдөр. Улан агай да айтат сабагында. Ийкемдүү көндүмдөр стандартты как раз 4-майда Улан агай өтөт стандартты. Анан чет элдик тажрыйбалар боюнча да Улан агай өтөт 5-майда. Ошол социалдык Уланбек Эсенбекович өтөт да. Социалдык коммуникативдүүлүк бул биздин 4Кнын бир түрүн алалык. Мына ийкемдүүлүк, мына коммуникация, кызматташтык, креативдүүлүк, сынчыл ой жүгүртүү биз өзүбүздө калыптаныш керек болуп жатат ошол. Анан балдарга калыптандыра алабыз. Ойлоп табуу, бири бирибиз менен кызматташуу, пикир алышуу. Эмнеге ушул коммуникация актуалдуу болуп атат? Азыр логопедтерге дагы муктаж болуп атат азыркы балдарыбыз. Сүйлөбөй жатат, түнт болуп жатат. Баарыбыз эле гаджет менен алекпиз да, өзүбүздүн жашообуз менен, ички дүйнөбүз менен алекпиз. Пикир алышуу аз болуп барат. Барган сайын роботтор башкарып, жасалма интеллект киргизип, барган сайын коммуникация азайышы мүмкүн да. Дүйнө жүзү коммуникацияга багыт алып, ошону актуалдуу кылып атат. Пикир алыша билүү. Мурда андай деле актуалдуу эмес болчу да, баары эле көчөдө ойночу, биз көп эл менен сүйлөшчүбүз. Азыр ушул актуалдуу болуп баратат да, ушундай проблема болуп баратат. Ошондуктан пикир алышуу аркылуу, ой бөлүшүү аркылуу өнүгүү да. Анан кызматташуу бул топто, жупта биргелешип иш аракет кылганда өнүгөт. Сиздер менен биргелешип иш аракет жүргүзсөк өнүгөбүз. Мына мен күчтүү Кыргызстанда педагогдор менен биргелешип биздин тарбиячыларга билим берели деп жатпайбызбы? Мына ошол биргелешип коммуникация азыркы күндө 21-кылымдагы эң негизги дүйнө жүзү боюнча көндүм ушул да. Кызматташтык, коллаборация, бизнес жаатында да чоң компаниялар кызматташып атат. Эми ошол кызматташтык, пикир алышуу, ойлоп табуу, анализдөө деген түшүнүктү кичинекей балдарыбыздан, кичинекей кезинен калыптандырышыбыз керек болуп атат. Ошондой өнүккөн инсан кийин чоңойгондо чоң маселени чечкен, мамлекеттин көйгөйүн чечкен акылдуу бала болуп тарбияланып чыгат экен. Ошондуктан анан бала бакчадан баштадык ошол. 4К көндүм 5Е модели деп угуп калдыңыздар. 5Е модели мен америкалык педагогдордон окугам, STEM билим берүүдө ошондо эле 5E model деп 5 модель STEM билим берүүнүн практикадагы маңызын ачып өттүк элек тренингтердичи. Анан 5Е модели биз 2020 окуганбыз. Анан азыр Сингапур модели менен кирип, Сингапур менен эле келип калган жок. Ал 5Е модель канчанчы 60-80 жылдар эле чыккан. Ошол дүйнө жүзүндө конструктивизмге негизделген баланын жаратмандыгын, өз алдынчалуулугун калыптыргандырган модель дүйнө жүзүндө актуалдуу. Ошол дүйнө жүзүндө кайсы модель ишке ашып ийгиликтүү болсо, ошол модельди колдонот. Сингапур Кембридж системасын ийгиликтүү натыйжа берген модель болуп калды. Сингапурдук эле эмес 5Е. Ошондуктан ошонун практикасын алып кирсе, Сингапур менен келди 5Е деп түшүнүп калдык. Бул дүйнө жүзүндө. Дүйнө жүзүндө эки багыт бар. Оксфорд, Кембридж системасы. Оксфорд көбүнчө гуманитардык багыт, Кембридж болсо табигый илимге багытталган акылдуу балдарды жаратман коомунду тарбиялаган система да. Студенттер болобу, бала бакча болобу, мектеп болобу. Мына ушул дүйнөдө чоң система Кыргызстанга киргени бул чоң жаңылык, чоң реформа. Ошону түшүнүп, биз бала бакчадан баштап өнүгүшүбүз керек болуп жатат. Анан маалыматтык, санариптик компетенттүүлүк албетте биз азыр жасалма интеллект кирди, компьютердик технологияны колдонуп, санарип болушубуз керек болуп жатат. Азыр сөздүн ачыгы мындай телефон, гаджет, компьютердик технологияны бизге караганда
балдарыбыз жакшы билип атпайбы? Сурап атпайбыз, могуну кандай жасап берчи, скачать этип берчи, же могуну презентацияны прямойго чыгарып берчи деп сурайбыз. Мен деле азыр ошол балдардан сурайм, балдарыман сурайм. Могу рекини алар бат-баттан ойлонуп, бат-баттан каалап, могу чат ботту мага улап берчи деп балдардан сурайм. Ошол технологияны бизден жакшы түшүнгөн балдар, анткени булардын төрөлгөндө түйүлдүк кезинде мээсинде чип болуп калыптанган. Азыркы доордун системасы жана мээсине сиңген балдар да альфа муун, жан дүйнөсү мындай сезимтал, анан акыл ой жүгүртүүсү алдыга кеткен балдар. Анткени могу санариптор, жасалма интеллект, компьютердик технология өнүккөндө даяр балдар. Биз төрөлө электе, биздин жашообузда, мисалы мен өзүмдүн жашымда айтып атам да, бул интернет жок болчу, компьютерлор бар болчу, бирок интернет жок болчу. Бул азыркы момундай система жок болчу. Анан ар бир замандын өзүнүн мууну болот экен. Муун теориясы деген бар. Марк Макриндл, Нил Хоу деген америкалык педагогдор чыгарган да. Ошол ар бир замандын өзүнүн мууну болот экен. Z, альфа деп өтүп атпайсызбы? Бетта 25-тен баштап бетта кетти. 2010-дон баштап альфа поколение. Булар акылдуу балдар. Демек, биздин тарбиялап жаткан балдар акылдуу болуп жатса, ой жүгүртүүсү башка өнүккөн болсо, биз аларга гармония болбой, шайкеш келе албай, акыл интеллектибиз менен жооп бергидей болуш үчүн дагы методикабызды жаңылантык. Эми методикабыз менен балдарга артта калбай алдыга чуркаш үчүн өзүбүздү өнүктүрүш керек болуп калды. Ошондуктан санариптик компетенттүүлүктү да балдарга калыптандыруу деген компетенттүүлүк киргизилди. Өзүбүзгө да калыптандырыш керек болуп атат. Мультфильмди колдонуу, видеолорду колдонуу, аудио тексттерди, электрондук китептерди колдонуу, эме жасалма интеллекттин түрүн колдонуу менен биз өзүбүздүн сабаттуулугубузду өнүктүрөбүз дагы, анан балдарга да калыптандырабыз деп компетенттүүлүккө белгиленди. Жумшак катуу көндүмдөргө белгиленди. Жумшак көндүм ийкемдүү көндүмдөр, катуу көндүмдөр. Булар тамга тааныйт, санайт, билет, атайт деген конкретный көндүмдөр да. Мисалы, мен мугалим сабак өтө алам. Инженер машина жасай алат дегендей. Уста темир эме өзүнүн жасай алат, комуз, мисалы үчүн комузчу комуз чаба алат дегенсе конкреттүү бир иш аракет катуу көндүмгө кирет. Ийкемдүү көндүмдөр сынчыл ой жүгүртүү, креативдүүлүк, коммуникация, кызматташтык экен. Демек, ушуларды балдарга калыптандырышыбыз керек экен деп бала бакчадан баштап атабыз. Көрдүңүздөрбү? Муну биз мектептеги мугалимдерге үйрөтчү элек. Окуучуларга үйрөтчү элек. Мына бала бакчага киргизилип, абдан жакшы болду. Анткени дүйнө жүзү жаңы төрөлгөндөн баштап ушул көндүмдү калыптандырууга аракет жасап, өнүктүрүп келатат. Эми эмне деген усулдар колдонулуп атат? Мунун баардыгын пландоо, мониторингде жаңыланды, пландоонун принциби баардыгы жаңыланды. Курста терең көрсөтүп беребиз. Анан мен моундай эме бул жерде көрсөтүлгөн усулдар, мына проблемалык окутуу. Проблемалык окутуу жаңы эле пайда болгон жок. Бул педагогика илими калыптанганда, педагогика илимини методика классификацияланганда эле бир канча окумуштуулар изилдөөчүлүк, проблемалык окутуу, эвристикалык методика, активдүү, интерактивдүү методика деп классификациянын түрлөрү бар да педагогиканын усулдардачы. Ошондо эле проблемалык окутуу бар болчу. Бирок биз салттуу окутууда, авторитардык окутууда, салттуу окутууда проблемалык окутуу менен изилдөө, эвристикалык методиканы колдончу эмеспиз. Анткени салттуу окутууда мугалим же педагог айтып берет, ал маалыматты балдар пайдаланат. Ошондой болчу да. Ошондуктан проблемалык окутуу азыр актуалдуу болуп жатат. Көйгөй жаратуу, кырдаалды чечүү. Анан өз алдынча мына оюндан дагы сюжеттик ролдук оюн. Вальдорф педагогикасында да, Монтессори педагогикасында да сюжеттик ролдук өтө маанилүү, баланы өнүктүрөт. Долбоордук, изилдөө, кейс мына деп берилди бул жерде. Бул методикалардын баарын биз башталгыч класстын мугалимдерин окутканбыз долбоор менен. Анан мен өзүмдүн курсумда дагы мугалимдерди дагы бала бакча тарбиячыларын да окутуп келдим. Менин курсума катышкандар билесиздер, 3 жылдан бери кейс деген эмне экенин окутуп келе жатам. Изилдөөнү окутуп келе жатам. Бала бакчада да изилдейлик мондай кылып деп. Анткени изилдөөчүлүк, ишмердүүлүк окуу керемет долбоор менен киргизилип, биринчи Кыргызстанда киргизилген. Ал эми дүйнө жүзүндө эбак эле изилдөө киргизилет, изилдейт да. Анан ошол эме конструкция, макеттер менен изилдөө, модельдештирүү технология. Муну силер колдоносуздар, модельдештирүү. Бирок ошол модельдештирүүнүн жаңыча форматында кантип ойлоп таап, идея алып чыгып, фантазия менен жаңы нерсени ойлоп табуу багытын алабыз да. Сонун идеялар бар. Чет элдик сайттардан алам мен көбүнчө идеяларды, жанагы көрсөтмө
сүрөттөрдү, куралдардычы ошолорду мына курстан ушуларды чечмелеп беребиз. Мындан тышкары бул эми инновациялык методика, балдардын жаратмандыгын, ой жүгүрүсүн өнүктүрүү экен. Эми интерактивдүү методдор да бар. Балдардын кеп өстүрүү, китеп окуу ыкмасында божомолдоо стратегиясы. Ошондой эле диалогдо, оюндун түрлөрүндө да оюну дагы дидактикалык балдарды өнүктүрүүчү мазмунда болуш керек. Сенсордук өнүгүү, каражаттарды колдонуу, инновациялык каражаттар киргизилген азыр. Анан эң негизги жаратмандык педагогдун чыгармачылыгы, сиздердин чыгармачылыгыңар көп ролду ойнойт. Этнопедагогика багытында биздин каныбызда сиңген, биз түшүнгөн өзөгүбүздөгү потенциалды алып чыгыш керек. Ошол камчы, комуз, оймо, боз үй жана биздин каныбызга сиңген жашоо турмушубуздагы стемди алып чыгып туруп балдарга өнүктүрүшүбүз керек да. Жаратмандыкты өзүбүздүн каныбыздагы, аң сезимибизде, ДНКбызда сиңген акылмандыкты ойготуп туруп, ошол жаңы методиканы интеграциялашыбыз керек. Эгерде сизге инновациялык башка чет өлкөнүн болобу, азыркы киргизилген инновациядагы кээ бир принциптер, кээ бир методика жакпаса, сиз интеграциялап, биздин кыргыздын методикасы менен, педагогикасы менен интеграциялап өзүңүздүкүн чыгаргандай болуңуз. Бул ошол принцип мененчи, ошол өз алдынчалуулукка, баланын табигый шыгын ойготконго, жаратмандыкка багытталган жаңы моделдеги сабак болуш керек. Бул сиздин автордук методикаңызбы балким. Ошолдай деңгээлге өнүгүүңүз дагы ошондой эле бул өнүгүү багытында болот. Эми кандай суроолор бар? Кененирээк курста мунун баардыгын үйрөтөбүз. Анан борборлордо иште. Тарбиячыларга кеп кеңештер деген сонун китеп чыккан. Алда долбоор менен да, электрондук китеп бар сайтта, мен да силерге жиберип коеюн. Борборду уюштурууда эмнеге көңүл бөлөбүз? Кандай атасак болот? Искусство борбору, илим борбору, сенсордук өнүгүү борбору, жаратылыш театр борбору, китеп борбору дейсизби? Борборлор бар го топко бөлгөн. Ошону каалашынча атасаңыз болот. Бала бакчадагы педагогдун ишмердүүлүгү бул чыгармачылык ишмердүүлүк. Сиздерге мына мондай өт деп конкретный китеп жок. Сиздер теманы карап туруп, анан өзүңүздөр чыгарып алып ойлоп таап өтүп жатпайсызбы? Ар жактан таап, бер жактан таап, бул чоң эрдик, абдан чоң жумуш жасаган, абдан күчтүү, терең, ушундай татаал эмгек жумшаган, эмгектенип иштеген педагогсуздар, тарбиячылар. Сүйлөй албаган, ордуна десе кайсыны билбеген, арыбас десе арыбас албаган кичинекей балдарды адам кылып тарбиялап, ошону өзүңүздөргө ылайыктап, сүйлөтүп, ырдатып, тыбыш айтырып, тамга таанып жаткан эбегейсиз чоң кызмат аткарган улуу урматтуу кесиптин ээси тарбиячылар сиздерсиз. Мектепте дагы кичине чоңоюп калган, акыл эси калыптанып калган, тур десе туруп, отур десе отур, жатта десе жаз десе угуп түшүнүп калган балдарды тарбияласа мугалимдер, башталгыч класста эле ошондой да, башталгыч класста эле кичинекей балдар, бирок жогорку класста уже кадыр эсе чоңойгон балдар, башталгыч класстарда да кыйын иштеген алар менен десек, таптакыр кепкенедей балдарды тарбиялаган сиздер укмушсуздар. Ошондуктан эми мунун баардыгын чыгармачылык менен иштеп алып чыгып, сабактарды өтүп жатасыздар. Эми дагы чыгармачылык менен өзүңүздөрдү эркин сезип, жаңылануу менен сабак өтүш керек болуп жатат. Бул сизге ырахат алып келет. Азыр эң негизги бул жаңы программанын жакшы жери теманы ылайыктап өзүңүз формулировкалап түзүп, өзүңүз ойлоп тапканга эркиндик берип койду. Сонунда өткөндө Швейцарияга барсак, ошол белгилүү норманы аткарыш керек экен да, анан календардык пландын тематикасын, кайсы теманы канча саатка бөлөт, мугалим өзү иштеп чыгат экен да. Эркиндүүлүк бар. Ушундай принцип бизге да киргизилди. Дүйнө жүзү ошондой да. Педагог өзүнүн чыгармачылыгы менен темаларын өзү иштеп чыгат дагы, балдарга берет, өнүктүрөт, чыгармачылык менен иштейт. Ушул керек болчу бизге, ошол теманы иштеп чыгуу, өзүңүз ойлоп табуу киргизилди, эркиндик берилди да. Эми чыгармачылык менен каалагандай өтөсүз. Көптөгөн конкурстарда калыс катарында отурдум. Облустук деңгээлде өткөрөбүз да, жылдын мыкты тарбиячысы деген. Семинарларда, ачык сабактарына катыштык, консультацияларды берип келем. Анан эмне бааланат? Ошол тарбиячынын өзүнүн жан дүйнөсүнөн, жүрөгүнөн чыккан чыгармачылык менен өткөн методикасы жана сабагы бааланат. Ошондуктан жаратман болсоңуз, сиздин балдарыңыз жаратман болот.
Анан жаңы методика, жаңы багытты өздөштүрүп алыңыз. Эми кандай суроолор бар, урматтуу кесиптештер? Курста ушунун баарын ачып берелик. Мен эле жалгыз өтпөйм, күчтүү педагогдор өтөт. Саламатсызбы? Атсызбы? Мен суроо иретинде мындай биринчи Ооба. ыраазычылыгымды айта кетейин дедим. Мен Рахмат. Нарын облусунун Кулан ага айылынан байланышып атам сиздерге. Мен учурда иштерде иштебейм, бирок магистратура бөлүмүнүн ушу балдарга мектепке чейинки билим берүүсүндө окуйм да. Анан учурда практикадамын да. Мен ошо STEM багытын түшүнбөй жаткамда кандай кылам, ачык сабак өтүш үчүн изденип аткам. Сиздердин бүгүнкү сабагыңыздар мага бир жаңы мүмкүнчүлүк ачып атат да. Сонун. Анан мүмкүн болсо азыр сиз берген маалыматтар баягы телефондун экранынан кичигирээк болуп жакшы көрүнбөй калды да. Группага эле PDF форматта салып бере аласызбы? Дагы да Ооба. жакшылап окуп таанышып алганыбызга. Албетте. Бул программа PDF форматында Кыргыз Билим берүү академиясынын сайтында турат. Мен муну салам. Бунун авторлору бар. Биздин ошол жогорудагы педагогдор иштеп чыккан. Бул ошону эле сиздерге көрсөтүп койдум даяр эле. Ошону салам албетте. Анан сабактын записин салам. YouTubeга жүктөйм. Оңой эле киресиздер. Чоң рахмат. Анан курсту канча убакыт, анан окуу мындай акысы кандай болот, ошол жөнүндө маалымат берип Менеджерлер койсоңуз. менен байланышыңыздар, баардыгын толугун түшүндүрүп берет. Группада барсыздар да. Көп Ооба. менеджерлер иштеп атышат, ошолор менен сүйлөшүп, толук түшүндүрүп берет, акысын да түшүндүрүп берет, жолдорун да, төлөө жолдорун да түшүндүрүп берет. Анан сиздерге дагы бонус кылып мындай ушундай күчтүү педагогдор менен сонун курс баштадык. Бул баалуулук укмушта. Анан тарбиячыларга көп сурашат, мага ачык сабак, мага презентация, мага могу портфолиомо эмнени салам депчи, анан ошону даярдап койдум сиздерге. Усулдук сборник, усулдук жыйнак кылып, ошол бир канча презентацияларды, сабактын иштелмелерин, портфолиого сала турган материалдарды жыйнаптырып берем сиздерге белек кылып. Анан өнүгүү багытында, личностный жеке өнүгүү багытында курс жасабыз. Анда финансылык сабаттуулук, оратордук чеберчилик, сүйлөө чеберчилиги, ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, мотивация, психология сабактар болот да, комплексный жеке өнүгүү. Ошол курсту да ушу тарбиячыларга белекке берейин деп ойлодум. Ал өзүнчө баалуу, өзүнчө курс да, бирок ошонто комплекстүү өнүккөнүңүз жакшы болот да. Курстагы кесиптик өнүгүүнү алдыңыздар, жеке өнүгүү дагы сабакта аласыздар. Ал өзүнчө баа, ал өзүнчө набор болот да, ал жерге кадимкидей акча төлөп кире турган, ал бир чоң курс, ал деле бир айлыкчы, бирок ошону комплекс кылып сиздерге белек кылып ошону чогуу алып кетели деп ойлоп жатам. Кудайдын, Алланын ыраазычылыгы үчүн, себеби чоң грандиозный масштабта менеджерлер менен иштеген, Кыргызстандагы мыкты педагогдор менен алып чыккан жаңы мазмундагы өнүгүү багытындагы курс болуп аткандан кийин жеке өнүгүү дагы комплексный алалык дедик. Ушул жолкусунда да. Кийинки курстарда дагы башкача болот, аны ойлонобуз да. Ошондуктан шанс. Саламатсызбы? Эжеке, биз мына Ош мамлекеттик университетинде мектепке чейинки билим берүү жана логопедия адистигинде 3-курста окуп жатам да. Анан бала бакчада иштеп жатам. Подмен воспитателя болупчу. Ошондо биз логопед болуп иштегенге мыйзам жол береби? Биз мисалы логопедия жаңы стандарт боюнча кирип атат го азыр. Ооба. Ошолор боюнча кененирээк маалымат берип коюңузчу, эжеке. Биз ошол логопедия боюнча да курс баштадык. Логопед, дефектолог адистер сабак өтөт. Психолог дагы, логопед дагы. Сиз эгерде бала бакча тарбиячысы катары жана коррекциялык багытта балдар менен жөнөкөй жана бузулуусу өтө татаал эмес, балдардын тыбышын жолго коюуда, коррекциялык багытта, же болбосо ошол баланын диагностикасын аныктоодо, ал баланда кандай иш алып барыш керек, мына бузулуунун түрлөрү, СДВГ болобу, аутизм болобу, өзгөчө балдар менен иштөө багытында инклюзивдик билим берүү да ошол багытында да курс болуп жатат. Инклюзивдик билим берүү, анан логопедия, сүйлөөдө кемчилиги бар балдар менен иштөө. Сертификат алып, ошол балдарга мамиле кылуу катарында иштесеңиз болот. Логопед болуш үчүн, таза логопед болуш үчүн диплом керек.
Жок, мен тарбиячы катары эле ошол сертификат менен логопед эмес, балдарды коррекциялык багытта көнүгүүлөрдү, тыгыштарды алып барып, ата энесине айтып, мондай диагностикага мен ушундай шекишип жатам, невропатологко, дефектологко алып баргыла, ПМК комиссия өтсүн деп багыт бергенди да билбей жатпайбызбы? Багыт берген. Ошол балдардын баардыгы эле бала бакчада логопед азыр жетишсиз. Ошондуктан сертификат алып, логопедия багытында иштеп турсаңыздар болот. Анан таза жанагы татаал формасындагылар таза логопедке алып барыш керек. Алар дипломдуу дефектолог адистер речти баланын жана өтө мындай орчундуу бузулуу бар балдарды невропатолог мындай нерв системасы менен байланышкан дефектолог, логопедтер, невропатологдор коет да. Ошол эмне экенин, бул инклюзивдик билим берүүдө ошол дагы түшүнүп керек болуп жатат. Ошол багытында анан кандай көнүгүүлөрдү аткарыш керек, кантип диагностика кылыш керек, жеке жана индивидуальный план развития деген бар, жекече иштөө планы да. Ошону кандай түзүш керек, инклюзив балдар менен кандай иштеш керек, логопедиялык жана жөнөкөй ыкмаларды, көнүгүүлөрдү, баланын эмесин тынышын кандай коюш керек, ошолорду үйрөтүп, ошолор менен иштесеңиздер болот сертификат мененчи. Анан таза логопед болгонго мүмкүн эмес биздин сертификат менен. Кайра даярдоо институту же болбосо университеттен логопед, атайын логопед адистигин алыш керек. Бул өзүнчө чоң илим логопед болуш үчүнчү. Азыр эми бизге штат ачылды, психолог, логопед. Педагогика, психология боюнча да курс жарыяладык. Ошол сертификат менен дагы психология багытын, балага мамиле кылуу иштөө багытында иштеп турсаңыздар болот сертификат менен. Бара бара анан дипломдуу адистер талап кылынат. Биз анткени биз өзгөчө балдар менен да иштейбиз. Ошондуктан сиздин билимиңиз болуш керек болуп жатат. Бизге билим керек болуп жатат. Инклюзия деген эмне? Ар бир бузулуу балдар менен кандай иштеш керек? Балага педагогикалык, психологиялык жактан кандай мамиле кылышыбыз керек? Ошол багытында дагы психологдордун сабактары бар, сертификат менен иштей аласыз. Ал эми таза баланын жан дүйнөсү, ата эне менен иштөө тереңдет элекчи психолог өзү иштейт. Анан баланын тилин өтө орчундуу болгон дефектиси бар, бузулуусу бар балдарды таза логопед өзү иштейт. Ошол логопедке багыттоо, логопед берген көнүгүүлөрдү же болбосо логопед жок болсо ошондой балдарды багыттап иш алып баруу, бала бакчада тарбиячы катары курстан алып иштесеңиз болот. Сизге логопед деген сертификат берилбейт. Инклюзивдик билим берүү жана сүйлөөдө кемчилиги бар балдар менен иштөө ыкмаларын боюнча үйрөнгөн, квалификациясын жогорулатылган адис деп берилет да. А логопед деген ал диплом керек, аны университеттен алышыбыз керек. Рахмат, саламатсызбы? 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 Меники угуп атабы? Мен эфир жакшы катып, мен жарым сааттан бери кире албай ортосунан кирип калдым. Мен темадан тышкары болбосо стопну берсем болобу? Бериңиз, сураңыз. Мен буга чейин 2 жыл мектепте иштедим да, башталгыч класс мугалими болуп. Азыр шартка байланыштуу, кызым кичинекей болгонуна байланыштуу бала бакчага жумушка кирдим. Анан салыштырсам 2 башка экен да. Анан меники ошо кичинекей младший группа 2 жаштагылар. Анан менин издегеним ошо көптөн бери инстаграмдан карап жүргөм да, бир жакшы курс болсо окусамбы деп. Анан 0дон баштап ушул курстан үйрөнсөк болобу? Мисалы методикадан тышкары көп сырлар бар да, кандай документтер даярдайбыз, кандай ата эне менен мамиле түзүш керек, мисалы фишкалар, ошону ушул курстан үйрөнсөк болобу? Методикадан тышкары ооба, толук үйрөнөбүз. Толук. Бул жерде комплексный, мисалы үчүн методиканы эле үйрөнөм деген курс эмес да. Бул жерде ошол методикасы да бар, сиз айткандай 0дон баштап стандарт эмне экенин үйрөтүп, анан ата энелер менен кантип иштейбиз, ата энелердин планын да берем, үлгүлүү сабактарды да берем. Анан тарбиячынын иш кагаздарын кандай жүргүзөбүз деп эле 16 папка да 16нын кереги жок, 11 эле деп айттым. Ошол кантип иш кагаздарын түзүш керек, келишимди кандай түзүш керек, протоколду кандай түзүш керек, жана маалымат каттарды кандай түзүш керек деген иш кагаздары боюнча да үйрөтөбүз. Ата энелер менен иштөөнү да үйрөтөбүз. Коомчулук менен иштөөнү да, усулду колдонууду да үйрөтөбүз. Бардыгын толук 0дон баштап үйрөтөбүз. Анан усулдук жардам дайыма болот, үзгүлтүксүз сабактар сакталат.
Ama logoped бул өзүнчө тышкары да мен ортодон кошуп калып. Логопедия курс ал өзүнчө башка курс, аны логопед, дефектолог, психологдор өтөт. Мен инклюзивдик билим берүү боюнча педагогмун, тренермин. Ошол инклюзивдик билим берүүнүн өзүмдүн багытымды өтөм. Ал логопед, дефектологдор сиздер менен иштейт да. Конкреттүү иштейт. Өзүнүн практикада результаттары бар. Кантип көнүгүүлөрдү аткарыш керек, үйдөн кашык менен, жанагындай өзүнүн аппараты менен күзгүнү карап кандай иштеш керек, тыбыштарды кандай коюш керек деп үйрөтөт ошолор. Менде Шарохунун да ошо логопед боюнча дагы Алипбек Икстен окуп сертификат алганбызбы, анан кийин бул жанагы логопедтики мындай караганда кыйыныраак экен да, только биз эми коррекциялоочу эле педагог боло эле калат экенбиз да, анан кийин колдон келбей эткенде ал багытында иш алып барган жокмун, анан мен ушуну кошпой эле берки эмен эле окусам болобу, тарбиячыга керек. Албетте сиздин тандооңуз. Сиз коррекциялоочу педагог катары иштей аласыз. Логопед эмес, коррекциялоочу педагог катары. Себеби бала бакчада ошондой да адистер жок болуп атат. Анан жөнөкөй педагог, тарбиячы катары да ошол билимде керек болуп атат. Бул билим ашык кылбайт окусаңыздар. Анткени ал жерден бир эле педагог логопед окутту да, сиздердичи мында 4-5 логопед окутуп жатат. Ошондуктан суроо бересиз, сертификат аласыз, сертификат ашыктык кылбайт. Үйрөнүшүңүздөр керек да. Балким түшүнбөгөн нерсени дагы түшүнүп, иштесем болот турбайбы деп каласызбы. Улам билим алган сайын бизде түшүнүк өзгөрөт, жаңылануу киргизилет да. Ама сертификат боюнча да сурасам болобу? Бул мамлекет тарабынан эме да лицензияланган да. Ооба, лицензиябыз бар, министрликтен лицензияланган, бизди министрлик билет. Нурзида Бабакировна дайыма мени чакырып турат, семинар, август конференцияларында, мына дагы Бишкекке чакырып жатат, атайып жанагы видео подкастка чыгып бер, подкаст, видео атай методика, тарбиячыларды үйрөтүп турган методика, видео тартабыз, ошого чыгып бериңиз деди. Министрлик билет биздин уюмду, катталганбыз, лицензия бар. АИС мугалимге кирет. АИС мугалимди ачсаңар биздин организация чыгат. Жеке саламатсызбы? Мен баягы суроомо жооп алдым окшойт. Рахмат. Сиздер менен байланышып. Рахмат. Саламатсызбы, Нургүл эжеке? Саламатсызбы? Менин атым Рахила. Офлайн качан окусуң? Офлайнга кайсы жердесиз? Ошол жака барабыз. Мына Караколго, мына Тамара Умаровна келди, нарында. Ат башы жактарга келсеңиздер Болот, чакырып группа топтолсо барабыз. Могу 2 күн ичинде Караколго өткөнү жатабыз. Пландап группа топтолсо калып өтөм дейт, топтолбосо кетем дейт деп жатат да. Ошко барган жатабыз майда. Ош жакы жатат. числосун айта аласызбы өтө? Нарынды группа топтолдук, монча адам окуйм деп атат десе, макулдашып эле бара беребиз любой датадачы. Майдан баштап Ошко барган жатабыз майда. Оштун датасын айтып коңчу эжеке. Оштун датасы 12 майда Ошко барган жатам. 12 майга чейин эгерде группа топтолсо, ошо май майрамдарында бош болосуздар да, ошондо окуйм десек бара беребиз да. Анткени университет чакырып жатат биздичи, Ошму. Анан Өзбек университети ошого карата 12 майга барган жатабыз. Анан ага чейин деле барып тренинг өткөнгө даярбыз. 11 майда ошо жанагы Нурзат Белекова эжелер окуусу болот дейт, ошого келе албайсыздар да. 11 Нурзат Белековалар башкаларго 11 май группа топтолсо бара беребиз, макулдашып датасын белгилешибиз керек да. Таласка да баралык, группа топтолуп, биз окуйт элек деп макулдашсак болот. Могу дата бизге ылайыктуу, мондай анча мынча адам бар десеңиздер болот да. Рахмат. Эже, саламатсызбы, Нургүл эже? Эже, азыр эми көбүнчө мен өзүм тарбиячы болуп иштеп атам, анан азыркы стандартка ылайык жана 5E модели болуп атпайбы? Ошону бир кененирээк түшүндүрүп бере аласызбы? Ооба, курста түшүндүрүп берем, анан конкреттүү сабак түзөбүз 5E менен. 5E менен сабактарын көрсөтүп берем. 5E бул этап да, сабактын этабы. Стен сыяктуу эле, Жок, бул деген сабактын структурасы. Структурасы этап баланы кызыктыруу, анан бала маалыматты алат, эмне маалымат үйрөндү түшүндүрүп берет, анан анын алган түшүнгөнүн практикада жасайт, өзүнүн ишине баа берет. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Мен суроо берип алайынчы.
Нургүл эжеке саламатсызбы? Мына компьютер боюнча дагы ушул эле баа менен, ушул эле төлөм менен үйрөнө алабызбы же отдельный төлөө болобу? Компьютер боюнча курс отдельно. Жана жасалма интеллект, компьютердик сабаттуулук ал өзүнчө курс. Жок, ал жасалма интеллект неме баягы тарбиячыларга кете турган баягы эме сабакыбызга, биздин ишибизге гана жарай турганды үйрөтүлөбү же ал башка төлөбү, кечээ менеджериңиз? Ал өзүнчө курс ал жана санариптик сабаттуулук, кайсы тиркемелерди колдоnuш керек деген баары ал өзүнчө курс. Мында биз жалаң методиканы үйрөтөбүз, анан кесиптик ишмердүүлүктү үйрөтөбүз. Кечээ сиздин менеджериңиз Алия деген. Көп биздин менеджер Айгерим, Алия, ооба, Ошол Алия. Алиге мен байланыштым. Ошол айтты, компьютерный грамотностьти дагы үйрөтөт. Компьютерда ошо кичкисин бүт ошону да үйрөтөт. Методика ошо силерге сабакка кете турган полный баарын үйрөтөт деп ошентти да. Анан Методиканы ушул үйрөтөбүз. Бирок компьютерная грамотность ал өзүнчө курс да, буга аралашып кетпашыбыз керек. аны өзүнчө сатып алабызбы анда? Ооба, ал өзүнчө курс ооба. Ошо мен ойлопмун, ушул төлөөнүн ичинде болсо жакшы экен. Мен именно ошол үчүн жазылган элем да, компьютерди үйрөнүшүбүз керек болуп атат. Бирок бир сабак болот да, мындай тереңдетилбеген бир сабак болот. Жалпы багыт берген, суроолор болсо болот, болот да, анан жүрүшүндө эгерде түшүнбөй атсаңыз дагы кошсок болот да. Ал эми компьютердик сабаттуулуктун түрлөрү көп да, Word менен иштөө, Excel менен, PowerPoint менен иштөө, мореки сайттар менен иштөө, анан жасалма интеллектти колдонуу деген көп да. Аны тереңдеп окуш керек, тереңдетпейбиз. Жалпы маалымат беребиз. Түшүндүм. Эжеке мына методист деген эмне кызмат аткарат биздин ишибизде? Сиздердин иштери усулчу, ошол сиздердин усулдук багытыңыздарды, ишиңиздерди багыттап үйрөтөт, жардам көрсөтөт. Анан усулдук иштерди уюштурат, мастер-класстарды уюштурат, жанагындай ярмаркаларды уюштурат, ачык сабактарды уюштурат, өз ара сабакка катышууга уюштурат, сиздерге багыт берип жардам берет. И ошондой эле көзөмөлдөйт дагы, жардам берет жана үйрөтөт, уюштурат. Биздин табелди дагы түзөбү ошо методист? Табелди дагы балким директордун чечими, директор түзөт негизи табелди, жана эгерде директор усулчуга жүктөсө, бул директордун чечими, негизи директор түзөт табелди. Мен методистмин деп табел түзүп кат, анан мага кошумча кичине директор акча чыгарып берет дейт, бирок майрамдарды уюштуруп, бизге жардам берип, андай иштерди кылбайт да. Ошону мен билип алам, бул эмне кызмат аткарар экен деп көптөн бери ойлонуп жүрөм да. Бирок ага эч кандай акча кошуп бербейт. Ал жөн эле жардам берип кызмат аткарып жатат. Зарплатасы аз алардыкы өтө. Рахмат. Саламатсызбы, Нургүл эжеке. Менин бир суроом бар эле. Нургүл эжеке, мен жакында сиздин курсуңузда окудум да, 24 поток деген. Ооба. Дечи. Анан келерки курсуңуз да ошого окшошпу же башкача? Бул келерки курс башкача, анткени башка адистер кошулбады. Жана Кыргызстандагы күчтүү педагогдор кошулду. Бул башкача курс. Өзүңүздүн отдельный курсуңуз да болобу? Сиздики мен үчүн өтө түшүнүктүү болот дачы, башкалардыкына карагандачы. Менин сабагым ошонун ичинде көбүрөөк өзүм өтөм да, мындачы. Жаңы мастер-класстар киргизилди, жаңы сабактар киргизилди, көбүрөөк өзүм өтөм. Ал лектор катары эле 1-2 күндөн өтүп кетишет, көбүрөөк өзүм өтөм да. Түшүнүктүү. Саламатсызбы? Эжеке, кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Кутмандуу кечиңиз менен. Мен өзүм Көл Жергесинен болом, анан офлайн түрүндө деп атпайсыңарбы, ошондо кандай болуп калат? Азыр биз майдын аягына чейин иштейбиз да, бала бакчада мен тарбиячы болуп эмгектенем да азыркы тапчы. Каникул мезгилинде өтүп бере аласыңарбы? Ооба, өтүп бере алабыз. Сотрудниктер менен топтосомчу? Өтүп бере алабыз. Жакшы болот. Менен байланыш керек экен да. Ошол азыр жумуштабыз да, анан эч ким бошобойт дегеним да. Ооба. Ошо каникул убагында болсо жакшы болот эле. Макул, өтүп беребиз. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен да Нарын районунан чыгып жатам. Сизге кат алып кире албай жаттым эле, жакшы. Мындай кечирээк кирип калдым да, кичине. Кечигип жана башында кандай тема суроолор болду билбейм. Анан мен өзүмдүн суроом жанагы ушу сабак боюнчачы онлайн. Нарын жака
дагы офлайн болобу, чем онлайндан көрө офлайн бизге жакшы болуп атат да. Эгерде группа топтосо барабыз. Канча болуп топтош керек? 25 киши топтосо деле болот. Сизге байланышып турабыз да. Аны жанагы акция менен 7000 деп атпайсызбы? Ооба, онлайн. Ошо онлайндыкычы 4-майда башталат турбайбы? Ага чейин төлөм биз зарплатага карайбыз да. Болот. Ошентип катталып турсак болот да. Албетте зарплатадан төлөйсүздөр. Ошондо группада болуп туралы. Ооба. Рахмат. Саламат болуңуз. Саламатсызбы? Мен дагы азыр кирип калдым да. Эжеке. Буга чейинки эмени таба алдым, билбей калдым. Эмнелер болду дейин деп сурайын дегем. Методика боюнча, программа боюнча эмне үчүн жаңылануу киргизилди, ошону сүйлөштүк. Анан биз эмне үчүн өнүгүшүбүз керек болуп жатат, эмне үчүн жаңы усулдарды үйрөнүшүбүз керек дедик. Анан ошол усулдарды үйрөтө турган, окута турган педагогдор менен тааныштырдым. Курстун мазмунунда STEM билим берүү, Монтессоринин педагогикасы, Вальдорф педагогикасы дегендер үйрөтүлөт. STEMге басым жасайбыз. Изилдөө, долбоордук, инновациялык окутуулар, кейс, проблемалык окутуу, анан интерактивдүү методдор, кызыктуу дидактикалык каражаттар, оюндун түрлөрү, оюндун Монтессоринин багытындагы оюндар, биздин кыргыз элдик оюндарды, этнопедагогиканы аралаштыруу, анан айкалыштыруу, колдонуу жана кесиптик ишмердүүлүк, иш кагаздары, ата энелер менен иштөө, балдар менен иштөө, мына ушул баардыгы модуль болуп камтылат курста. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Ош шаарында эле болосузбу же Оштун дагы райондорунан чыгасыздарбы? Чыгабыз, райондорго эгерде чакырсаңыздар барабыз. Группа топтоппу? Ооба, группа топтоп. Бул офлайн өзүнчө, онлайн өзүнчө болот да. Офлайн болгондо канча күн убакыт Офлайнга башка оплата кылабыз. Ооба, ошондой. Онлайнда катышкандарга скидка болобу сиздерден да? Ооба. Сүйлөшөбүз. Рахмат. Анан АИСке жүктөсөк болот да сиздерден алган сертификат? Ооба, болот. Жүктөлөт, биздин билим берүү чыгат АИСтен. Рахмат. Саламатсызбы Нургүл эжеке? Сиз жаңы эле айттыңыз го 16 папка эмес, 11 эле папка депчи. Ошол 11 папкага кайсылары кирет? 16 папканын кайсы 4-өн алып салышыбыз керек ой, 5-өн? Бириктирип салыңыздар. Мен кайсыларды бириктирип жаттым эле, жана ашыкча жазууларды колдонуп, жана чыгармачылык портфолиого ошонун ичине жана нормативдик укуктук акт, ченемдик актыларды, чыгармачылыкты ошону чогуу кошсоңуз болот дагы. Ата энелер менен иштөөнү, усулдук папкалардын жана усулдарды колдонууну бириктирип салыңыздар. Бөлүнүп калыптыр да. Мен тизмесин группага салдым эле, кайсы группадасыздар салып койсом болот. Рахмат эже, чоң рахмат. Нур Самат группасы. Хорошо. Нургүл Дөлөсүнө мен суроо берейин деп жаттым эле. Сиз айткан коррекциялоочу педагог болуп иштесеңер болот деп атпайсызбы бакчада? Ооба. Сертификат алгандан кийин. Ошол кандай иш алып барат? Мисалы, календарлык планды кайдан алабыз? Балдар менен кандай иштейбиз? Группа мененби же жекечеби? Жумасына канча саат бөлүнөт? Ооба. Жекече иштейсиз. Булар индивидуальный план жазганды үйрөтөбүз. Жекече план жазган үчүн балдар менен жекече иштейсиздер. Канча бала болсо ошончо менен. Анан алардын кандай көнүгүүлөрдү аткарыш керек, тыгыштарды кандай коюш керек, күндө зыны, рыны коюу өзүнүн көнүгүүлөрү бар да. Кандай тексттер менен иштеш керек, кандай диалог түзүш керек, ошолор багытында иштейсиздер. Анан диагностика койгондо байкап, эмнени байкадыңыздар, адиске багыттаганды үйрөнөсүздөр. Анан дагы өзүнүн ыкмалары бар, дагы көнүгүүлөр бар. Күзгү менен иштеген, тил менен иштеген көнүгүүлөр бар. Логопедтер өздөрү түшүндүрүп берет. Мен логопед эмесмин да, бирок логопеддин курсун өткөрүп жүрөбүз да, буга чейин деле 3 поток өткөрдүк. Сабактарда ушундай үйрөтөт логопедтер. Бул ошо иш алып барыш үчүн календарлык планды районодон методикалык китеп берилеби? Методикалык китеп районодон берилет деп мен айта албайм азыр. Анткени инклюзивдик билим берүү, логопедия боюнча
Мондай методикалык деп иштелип чыккан жок. Методикалык план, методикалык колдонмо жаңы иштелип атат берки стандарттыкычы усул боюнча. Аны логопед дефектологдун жардамы менен өзүңүз түзүп аласыз. Биздин ошол логопеддер жардам берет да ошону түзгөнгө. Эгер биз ошо Караколго жакын жерде болсок, сиздерде иштеген логопеддер жардам бере алышабы? Берет, жардам берет. План түзгөнгө. Жардам берет, ооба. Чоң рахмат. Менде дагы суроо бар да. Логопеддер уже кирип баштадыбы мамлекеттик ишканаларга? Ооба. Бала бакчага штат ачылды, логопед анан психолог деген. Анткени стандартта бар, стандартта каралган могул менен киргизилип атат. Дагы бир суроо бердим. Стандартта 8 саат деп жүрбөйбү? Анан биз ошол менен эле иштей беребизби иштесек? Ооба, алга өзүнчө штат ачылды да, ал өзүнчө төлөнөт да, тарбиячыдан чыккарычы. Кошумча. Рахмат. Алардын сааттары кандай болуп калат ошондо? Бизге караганда көбүрөөк болуп калабы? Кандай болот? Ошол канча менен коэффициент канча экенин мен билбейт экенмин. Анткени бала бакча тарбиячысынын да азыркы коэффициенти өзгөрбөдүбү? Жаңыланыпчы. Ошондуктан мен бухгалтер болбогондон кийин билбей кызык болуп атат да. Даже мен өзүмдүн айлыгым канча экенин билбейт экенмин да. Жаңы коэффициент иштелип чыкпадыбы? Апрелде билинет да, могу апрелде жаңы айлык алган жатпайбызбы? Коэффициент кандай эсептелди? Бухгалтерден сурасак, эсептедик, анан алганда көрөсүңөр деп коюп атат го бухгалтерлер. Ошо коэффициентин билбей жатам. Чилигилер ушундай да. Коэффициентин билбей жатам ошо. Рахмат. Нургүл айым, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен сабагыбызга кечип келип калдым. Мына логопед боюнча мына тарбиячылар окуп атпайбы азыр? Эми штат кирди деп атпайсызбы? Жаңы стандарт негизинен. Ушу боюнча мына тарбиячылар если эртеме чыгып калса өзүнөн дагы окуп, бакчанын ичинде дагы логопед немесин да алып кетсе болобу? Ишин? Ооба, болот. Анткени анча бала бакчага анча логопед жок да, ошон үчүн болот. Сертификат алып, сиз коррекциялык педагог катары алып кетсеңиз болот. Азырынча да. Сиз аркылуу эле ишеничтүү логопед мугалимдер болсо, себеби биз бакчадагы 5000 тарбиячы логопед боюнча Инстаграмдан, WhatsApp'тан неме кылып отуруп, алданганга дуушар болдук да. Анан ошого баягы мугалим болсо жакшы окуткан, себеби мына бала менен иштеген үчүн өзүбүзгө дагы плюс болобу дегенибиз да. Ооба, плюс болот. Анан дагы бир плюс, ошол логопеддер менен дайым байланышта болосуз, билбей жатсаңыз байланышып сурап турасыз. Нургүл Төлөсүнө, сиздерде кайсы логопеддер билим беришет бизге окусак? 11 бала бакчадагы практик логопед окутат. Балдар билим берүү борборунда практика дефектолог, ооба, Караколдогу. Анан өзүнүн жанагы инклюзив балдар менен, жалаң өзгөчө балдар менен борбор ачкан психолог, логопед кызыбыз окутат. Жалаң ушундай өзгөчө балдар менен иштешет алар. Ошонун адиси окутат, анан психолог окутат. Эми онлайнда окуса болобу? Ооба, болот, онлайндан эле, сонун эле үйрөнөсүздөр онлайндан. Анан эгерде сиз балдар менен иштеп баштаганда, алар менен дайым байланышта болушуңуз керек да. Сиздерге логопеддерди бөлүп коебуз иштегенгечи. Жакшы, муктарыңыздар өзүбүзгө да плюс болуп, балдардын психологиясын да түшүнүүгө, азыр балдарда сүйлөө речи да кыйындап атат го. Кеч сүйлөө, ден соолугу таза болсо дагы балдардын сүйлөөсү кечигип атат да. Эки тарбиячы бир группада бирөө подменный болуп иштейт да. Суроолорго жооп берип жатам. 1 ай болот, курс 1 ай болот, анан материалдар да берилет, усулдук жардам берилет. Атайы көп логопед алдык да, себеби мындай көп 3-4 логопеддин сабагын алыңыздар дагы, анан консультация алып тургангачы 1 эл логопед окутканга караганда ошондой көп түрдүү адистерин окуган жакшы болот. Саламатсызбы? 16 папка, 11 папка деп атасыз го, ошол боюнча дагы кеңирээк маалымат берсеңиз. Бага салып коеюн, мен ошону өзүм кыскарткам, ошону отуруп алыпчы 16-ны.
Анан кайсыларды кыскартып салып өттүм эле? койсоңуз жакшы болот. Группага салып коем, Сиздер саламатсызбы? Түп районунан болом. Биз жалаң гана кыргыз тилинде да, Кыргыз тилинде болот, мунусунда орус тилинде да кийинки потокту уюштурсак болот. Ошону билейин дедим эле. Мен орус группасынын тарбиячысымын да, анан бизге көбүнчөсүн ошо орус тилде Бул жолкусунда кыргыз тилде болот. Эмки запускта, эмки потокто орус тилде да ачабыз да. Бирок вопрос болуп атат. Ошону ачабыз деп эле чыгына албай жүрөбүз. Суроо болуп жаралып атат. Анткени кээ бир тренерлерибиз орусча сөйлөй албай калат да. бирок ачасыңар, Планыбыз бар, ооба, ачабыз. Бирок качан ачабыз билбейм. Анткени баягы моундай кээ бир тренерлерибиз орусча айта албай калат да, ошондо. Түшүнүктүү. Анан мен орус тил боюнча Биздин курста сертификат эле алабызбы же диплом дагы алсак болобу логопедия боюнча? Бизден сертификат аласыздар. Логопедия Логопед деген дипломду университеттен аласыздар. кайсы университеттен? Арабаевдер даярдайт. Арабаев университетинде мен билгеним ушу жакшы даярдайт ошол жерде. Логопедди. Кыргыз мамлекет. Логопед окуусу качан башталат Нургүлчү? Аны да 4-5 майга пландап жатабыз. Эми если сыр болбосо баасы канча? Баасы 10 000 сом. М+ каралган. Бар, М+ бар 6 айга. Да, номерлери болсо ушул группадан эме кылып турабыз, Менеджерлерге байланышыңыздар, Анткени ошончо материал аласыздар, ошончо усулдук жардам, ошончо сопровождение аласыздар, ошон үчүн ошол бир топ адистерден аласыздар. Мен Караколдон дагы логопеддер бар да, мен ошолорго байланышка чыгайын деп жатам. Дагы бирөөнү же экөөнү кошконго командага. Алардын да көп адистерден сабак алганды өзүм жакшы көрөм да. Анан ошончо көп адистердин башын бириктирип сабак уюштурганды жакшы көрөм. Азырынча 3 логопед болуп атат, 3-4 логопед болуп атат. Дагы бирди кошоюн деп атам, кошом буюрса дагы. Сонун чоң рахмат. Ийгилик сизге дагы. Рахмат сиздерге дагы. Менде дагы бир суроо. Мен өзүмчө кыргыз группаларга орус тилинен берем да. Анан тематикалык планды түзгөндө мен ошол кыргыз группанын мисалы алар үй жаныбарлар жөнүндө өтүп атса, өзлөрү мен дагы ошол үй жаныбарлар жөнүндө өтүшүм керекпи? Ошолор өзлөрүнүн тематикалык планына меники дагы шай келиш керекпи? Ошону сурайын дедим эле. Жок, силердики орус тили, кыргыз тили башка. Шайкеш келбейт. Ал жана жумалык, айлык план болуп жатпайбы? Өткөн жумада бытовый техник өтпөдүкпү, үй тиричиликтерин өтпөдүкпү? Сиздики орус тили, кыргыз тилиги башкача. Шайкеш келбесе өзүңүздүн план менен өтөсүз. Өзүм план. Сиздики. Мен биринчи жолу иштеп атам да, анан деген ошол планды мен мындай өзүм эле түзүп койгом да, тематикасын өзүм коюпчу. Ооба. Анан деген ошол туура кылып атам же туура эмес кылып атам деп. Немеден карасам, сайттан карасам кыргыз тилинин тематикалары чыгыптыр. Орус тилиники жок экен да. Орус тилдики жок, кыргыз тилдики бар. Ошо кыргыз тилдикке салыштырмалуу өзүңүз түзүп алсаңыз болот. Анан ошондо КАОнун адистери менен да байланыштырайын, бул курста ошо жакшы суроо бербедиңизби? Мен өткөндө КАОго барып орус тилди ким тейлейт болду экен, ошо менен байланышып. Ооба, ошону айтып койсоңуз. Ошо. Чоң рахмат. Рахмат. Мынакей таптым. Окуу тарбия иштерин планда календарный план, бакчага келүү табели, балдар жөнүндө маалымат, тамак ашты төлөө, ата-энелер менен иштөө, усулдук иштер колдонулган методикалык каражаттар, физминутка, текст, ырлар, ошону бир эле папка кылып салыңыздар. Ошону көп папка кылып салышыптыр. Усулдук иштерге колдонулган методикалык материалдар деп турупчу, жана физминутка текстери, ырлардын тексттерилерчи. Жаңылмаш жана башка дегендерди ошону бир эле папка кылып салыңыздар. Анан сабак планды жазганда жана эмне физминутка колдонсоңуздар, эмне ырларды колдонсоңуздар, ошону көчүрүп койбогула планга. Анын өзүнчө текстиңиздерде турат да, убактыңыздарды кетирбей. Физминутка эмеге аю-чеңге барабыз деген физминуткаңызды койсоңуз, атын эле жазып коюңуз. Мисалы, күн балдары деген ырды колдоном десеңиз, атын эле жазып коюңуз. Болду, ал ырдын тексти папкаңызда турат. Кайталап, убактыңызды коротуп, баракты толтурбай эле коюңуз да.
Менин кеңешим ошол. Антпесе көп тарбиячынын планын карап чыктым да ошентип баракты толтуруп коет экен. Физминутканы же ырды көчүрүптүрчү. Так, анан усулдук колдонулат. Педикулез, анан мониторинг. Мониторингди да толук үйрөтө эмес, сиздерди үйрөтөбүз. Мониторинг типтери болуш керек албетте анан. Же общий карта, ошол тарбиячынын чыгармачылык портфолиосу, анын ичинде ченемдик документтер, сиздин иш кагаздарыңыз, сиздин резюме, сүрөт, грамота, сертификат, пландарыңыз ошолор болот. Өзгөчө балдар менен иш алып баруу, жекече план. Бүттү, мына ушул эле керек. Бириктирип жатсаңыз. Кечирим сурайм, бир аз мурун эле сиз менен кайра байланыштым эле, биякта аябай жакшы кызыктуу сөздөр, жакшы жаңыланууну айтып атасыздар. Азыр бир суроо берсем болобу сизге? Болот. Логопедия курсу 10.000 сом деп атпайсызбы? Ошол канча ай окулат, канча күн окулат, анан кадимкидей эле диплом катары берилеби или кагаз түрүндө? Сертификат берилет. Сертификат берилет. Бул айыска киргизилчү болот, Болот. Болот. Болот, окутуу деген. Анан ошонун ичинен канча баскычтарды өтүп чыкты, мынчаны окуду дегендин баары камтылган да, жакта баары чыгып билинип тураттыбы, көрүнүп. Ичинде модульдар камтылган. Анан модульдар менен дагы логопедтер менен биригип, анан ошол мындай азыркы болжолдуу программасын жөнөттүк. Курс башталганда дагы өздөрү түшүндүрүп беришет. Сертификат аласыздар, сиз ошол квалификацияны жогорулаткан педагог катары логопедия багытында эмне, инклюзия багытында кандай билим бар экен деп билимиңизди жогорулаткан педагог катары сертификат аласыз. Логопед деген диплом албайсыз да. Саламатсызбы, Нургүл эже? Мен тарбиячынын жардамчысы болуп иштейм да. Буюрса тарбиячы күздө болгон атам, анан азыр ошо сиздин курсуңузду жагында ошо мага жөнөтүштү да, анан көрүп канча убакыт окулат, анан НПУ бар дедиңиз, ошо кандай болот, ошолор жөнүндө айтып коесузбу? Анан дагы бир суроо, вот балалык, анан алтын казык деп атасыздар, Алтын ачкыч. Алтын ачкыч. Булардын эмне айырмасы бар айтат? Алтын ачкыч айылдарга окутулабы? Жок, алар мурда болчу. Ал азыр эмес, азыр ал программаны окуйбуз. Азыр 1 жаштан 6 жашка чейинки өнүктүрүү программаны окуйбуз. Салыштырып көрсөтүп берем, анын балдарды өнүктүрүү, топторго бөлүү принциптери окшош. Бирок компетенттүүлүк, практика, ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө багытталган ал жерде каралган эмес. Азыркы программада каралган да компетенттүүлүк. Ошолго басым жасалат. Ой жүгүртүүнү өнүктүрүү жаңы усулдар колдонулду программада. Бирок балалыктагы принцип, балалыктагы өнүгүүлөр, балалыктагы темаларды алып колдоно берсек болот. Алтын ачкычта оюндар жакшы берилген, ошонун оюндарын колдонсок болот. Алтын ачкыч кыска эле да, ал жамааттык кыска мөөнөттөгү бала бакча үчүн иштелип чыкканда, ал мындай толук эмес да, ал жакшы темалар пландоо, ошону эле кеңейтилген, тереңдетилген балалык иштелип чыккан. Анан балалык дагы өркүндөтүлгөн азыркы программа иштелип чыкты. Саламатсызбы, жеке суроо берсем болобу? Мен жаңы иштеп баштадым. Мен портфолиом боюнча такыр маалыматым жок. Ошол жөнүндө сабактарда болобу? Ооба, болот. Портфолиону кантип түзөбүз? Айтпай кеткен турбайбы? Портфолионун ичинде эмне болуш керек экенин бүт үйрөтөбүз. Анан материалдарында, айрым материалдарында беребиз да. Ичине эмне кабыл кыла деп. Рахмат, эжеке. Мен дагы кире берейин дедим эле. Могу бүгүнкү өтүлгөн сабак эртең дагы өтүлөбү? Ушуну сурайынчы дедим эле, же эртең башка сабак өтүлөбү? Мен бүгүнкү чекти азыр эчтештен түшүнбөй калып да. Эртең эмес, дагы бир күн өтөбүз, акысыз. 29 анан 30 апрелге пландаганбыз, 2 күн болот дагы. Ал башка дагы специалисттер, адистерибиз да кошулат, анда могу ошого чейин дагы ушундай сыяктуу акысыз сабактар болуп турат. Эртең, точно эртең деп айта албайм. Балким бүрсү күнү ошонун күн алыс болуп турат да. Анан 29-30 апрель 2 күндүк мындай точно болот. Бул бүгүнкү пландалбаган сабак ушундайлар болуп турат да. Ал 29-30 точно 2 күн дагы болот. Ага чейин да болуп турат сабактар.
менеджерлер сиздерге байланышат, баасын түшүндүрүп берет. Дагы мен балким айтпай калган нерселерди айтып берет. Анан М+ каралган 6 айга. Анан Optima банк кимде бар болсо, пайда деген ачылыптыр. Ошол дагы бар. Эртең Zero'ну да ачып коеюн деп жатам. Zero менен дагы, пайда менен дагы, М+ менен дагы рассрочка бар. Саламатсызбы Нургүл эжеке. Саламатсызбы. Мен пландар боюнча суроо берейин дедим эле. Бизде азыр жылдык план, айлык план, жумалык план, күнүмдүк план болуп пландар көп атат. Ошолор жөнүндө дагы сабак өтүлөбү? Ошо ал обязательно өтүлөт, тереңдетилип үйрөтөбүз. Жылдык план эмне, айлык план эмне, күнүмдүк план аны кантип жазабыз, сабакты кантип структуралайбыз, сабактын максатын кандай коебуз, смарт максат, 5E модель деген эмне, 5Эни кайсы жерге колдонобуз, колдонбойбуз, бүт терең үйрөтөбүз ошону. Бардыгын. Рахмат. Болсо башыбызды ооруткан пландарыбыз да көбөйүп кетти да. Ошо планды терең үйрөтөбүз ошону. Аны тигеликте жана бала бакчада иштеген дагы адистер өткөн атпайбы бизге сабакта. Ошолордон да сурайсыздар, менден да сурайсыздар. Атай койдук да практиктерди дагы, тарбиячыларды, практик методисттерди, анан могу стандарт иштеп чыккан окумуштууларды да коюштук сабакка, курска. Чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик. Рахмат. Саламатсызбы Нургүл эже? Саламатсызбы. Сиздин сабагыңызга катышканыма аябай ыраазы болуп отурам. Жумуштан чарчап келип, аябай уйкум келип отурду эле. Уйкум ушундай ачылып эле аябай сонун кызыктуу өттүңүз. Сиздей адамдын бар болгону кандай жакшы. Рахмат, Гүлзатайым. Чоң рахмат. Рахмат, Гүлзатайым. Терең ыраазычылык билдирем. Сиздерге да убакыт бөлүп чарчабай, чарчасаңыздар да убакыт бөлүп окуйын, билим алайын деп жаткан. Сиздерге таазим баарыңыздарга. Жатып албай, окуп жатасыздар. Ушундай жакшы көрөм тарбиячылар сиздерди. Мугалимдерден дагы чоң эмгек жумшайсыздар сиздер. Кичинекей балдарды киши кылып тарбиялаган чоң эмгек. Бала кыялсыздар, өтө чыгармачылсыздар, мүнөзүңүздөр дагы сонун. Абдан жакшы калксыздар. Сиздерди Манас театрынын директору Нурбек Талантбеков баа берди өткөндө. Түз эфир Манастааныны өтпөдүңүздөр? Анан түз эфирди өттүк, Манастааныга даярдан деги эле Манасты кандай окутабыз деп ошондо ошол айтып атат. Бала бакча тарбиячылары ушундай бир эр жүрөк дагы жоктон бар кылган, ушунчалык улуу урматтуу калк экен дейт. Ошондой эле калксыздар. Бул урматтуу, ушунчалык эмгегиңиздер зор да. Жакшы. Жок дегенде бар. Рахмат сизге да ийгилик, ден соолук. Рахмат. Үй-бүлөңүз менен бактылуу болуңуз. Рахмат. Дайыма ушундай барлык сабак, билимдерди тереңдетип берип турганыңызга терең ыраазычылык. Рахмат. Сен дагы көп нерселерди күтөбүз. Буюрса, биздин сабакта сиздерге дем берем, сиздерди жакшы көрөм, сүйүү берем, мээрим берем, мактайм, колдоо көрсөтөм дайыма. Усулдук жардам эч убакта чектелбейт. Дайыма кайсы учурда болсо сурасаңыздар болот. Рахмат. Нургүл эже, сабак бүтүп атабы? Ооба, сабак бүтүп жатат. Мен баягы 16 папка боюнча суроо пайда болуп калды да. Азыр айттым. Ошону 11 эле папка кылып алсаңар болот дедиңиз го. Ошону биз мындай комплект 5000ге сатып алганбыз да, мына тарбиячыларча. Анан баягы текшерүү күмө болуп бизде бир жылда бир неме болуп турат го. Ачык сабактар өтүлүп, комиссия. Ошондо канча акчага сатып алгандарды деле ичинен баягы эмеси чыкты да, ками чыкты. Да. Ошого сиздерден ошол 16 эмес 11 папка кылып, бири бирине салыштырып алсаңар болот, көбөйтпөй деп атасыз. Ошону сиздерден сатып алса болобу? Жок, мен ушуну айтып коеюнчу. Мен план сатпайм, анан ошол папка сатпайм. Ошону жасаганды үйрөтөбүз биз. План жазган, анткени сатып алганда өспөй калып атпайбызбы? Үйрөнбөй калып атпайбызбы? Өзүңүз жасаганды үйрөтөбүз. Мына монтип түз деп, могу багытта, могу темада деп үйрөтөбүз. Даяр сатпайбыз. Жакшы. Ошону даярданып бизден кемчилик чыкпайт деп сатып алып чуркап, ошон кемчилик чыкты да ичинен. Ооба. Анан булар сатып алды эле го өздөрү. Биз өзүбүз даярдадык эле. Булардан да кемчилик чыгыппы деп башка бакчадагылар таң калыптыр. Булар кымбатка сатып алды эле го депчи.
ошол Биз жөнүндө суроо берейин ошентип дедим. Мына бир эле колдонмо жана папканы 5000 сатып алыптырсыздар. Биздин канча билим берген, бир ай дагы усулдук жардам берген, кошумча курс подарок берген, усулдук жыйнакты белекке берген курс араң 7000 болуп жатат. Ошого сиздин ушу сабагыңызга катышып бизге насип кылып койгонуна шүгүр. Мына караң 9-да башталды эле, уже канча 11 болуп атат. Убакыттын кандай өткөнүн билбей калдык. Ушунчалык пайдалуу нерселерди айтып атасыз. Эми дагы биз сизди мына Инстаграмдан эле мурунтан эле жазылат экенбиз, билбеппиз. Көп нерсени үйрөнсөк болот экен сизденчи азыр мына тарбиячылар, иштеп жүргөндөр, иштеп аткандарчы. Ушинтсе болот экен да деп мен азыр таң калып угуп отурам. Мына суроо бергенде дагы өзүңө көп пайда алат экенсиң. Жакшы экен мына коллективдер суроо бергенде дагычы. Рахмат. Рахмат, Рахиль айым. Инстаграмга каттыңыздар. Курсумна келиңиздер, курстан күтөбүз сиздерди. Бир мүнөткө убактың Өнүгөлүү чогуу курстун бүтүрүүчүлөрү менен да жакшы клуб түзүп, жакшы багытта алып барайын деп жатам. 3 жылдан бери окутуп жатпаймынбы ошо? Буюрса жакшы өнүгүүгө, өзүм да өнүгүп жатам сиздер менен. Бүтүрүүчүлөр менен да ушундай жакшы бириксек Кыргызстанды өнүктүрөбүз да. Балдарды өнүктүрөбүз. Келиңиздер курска. Угуп жатам. Сизге бир суроо берейин дедим эле да, азыр мына жаңы программа боюнча иштейбизби? Мен өзүм наристе тайпасында иштейм да. Анан базистик менен иштейбиз го же базистик эмес, жаңы программанын негизинде иштейбизби? Ошол кандай болот? Даярда тойпаны жаңы программа менен иштегенди үйрөтөбүз. Базистик жоюлат ошондо, Базистиктин эмес азыр жаңы программада. Базистик программа же балалыкты дагы карабай азыр жаңы программага бет алдык, бирок базистик менен жаңы балалык программасындагы принциптер бар да. Ошолорду колдонсок болот, пайдалансак болот. Кошумча адабият катары, кошумча методикалык курал катары, кошумча программа катары колдонсок болот алардын. Усулдук колдонмос сонун балалыктыкычы. Ошол колдонсок болот. Практикада көп адабият колдонушубуз керек биз негизи. Анан мына 5E модели менен деп атпайбызбы? Ушул 5E модели менен мен да биз өтө элекпиз, бирок 5E модели менен баягы эски эме план боюнча эле өтүп жазып атабыз да. Анан ошондо мен мынтип бир окуп көрдүм да, көрсөм көбүнчө эле мына мектептин эмесине ылайыктуу экен да бул план. Кыскача берилген. Анан Ошол бизге сатып алып атасыздар планды дагычы. Ал мен план сатып алган планыңыздарды да көрдүм. Мазмунунда ошол сатып ала элекпиз, бирок баягы эме боюнча эле YouTube'дан азыр ChatGPT деп атат го, ошол аркылуу эле жазып, өзүм дагы окуп эме кылып көрдүм. Анан көбүнчөсү эле баягы семинарларда бир эмебиз, тарбиячыбыз барып келди, ушу кыскача түшүнүк. Анан планды 5E модели бардык эле сабакка түшпөйт. Жана курчап турган дүйнө сабагыбыз бар го, ошого жакшы түшөт. 5E менен обязательно түзүш керек экен деп такыр эч бар болбоңуздар. Башталгыч класста жана айлана чөйрө менен жок, мекен таануу сабагында мен дүйнө сабагына жакшы түшөт. Бул STEM багытындагы жана табигый илимдерге таандык да негизи 5Eчи. STEM сабактарынан интеграцияланган сабактарга жакшы түшөт. Кээ өстүрүүгө 5E'ни салам деп бар болбоңуздар. Бизге ошондой талап коюлуп жатат да, биз азыр эми многу после ремонттон кийин полный 5E моделине өтөсүңөр деген талап коюлуп жатат да. Кээ өстүрүүгө интеграцияласаңыз, алсаңыз болот да, бирок дайыма эмес. Дайыма эмес да. Мен курстан ачып берели маанисине 5E деген эмне, кайсы учурда салабыз, кайсы учурда салбай эле коебуз депчи. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Рахмат жоң. Рахмат. Фарида айым, сиз угуп атам сизди. Фарида айым Байымбаева суроо берем деп жатасыз. Саламатсызбы жекет абы жолу? Берим, саламатсызбы? Менин суроом балалык, наристе, алтын ачкыч деген адабий окуулардан алсаңыздар болот деп атпайсызбы? Ошону кайсыл жактан алабыз? Балалыктын электронный бар. Электрон интернетте балалык десеңиз чыгат. Электронный менде дагы бар.
алтын ачкычтын электронный жок. Мурда бар эле ошону сайттан алып салышыптыр, таппай калдым да. Менде китеби бар алтын ачкычтын. Аны кайсыл жактан алсак болот, алтын ачкычтын китебин? Китебин мен өзүмдүкү да аны бере албайм да, анын материалдарын бере алам да. Кандай кылып сиздерге берсем курстан ошону ойлонуп туруп берейин. Ал алтын ачкычтын ичиндеги аны алып кажети жок да, ал балалык өркүндөтүлгөн. Ошол эле балалыкта пландоо деген эле кыскача берилген, ал жамааттык бала бакча үчүн эле түзүлгөн да. 3 сааттык кыска мөөнөттөгү анан. Ал кандай андан да укмуш болуп өркүндөтүлгөн балалык да. Анан дагы азыр дагы заман багытта компетенттүүлүк деп азыркы программа. Алтын ачкычтын ичиндеги темалар, көнүгүүлөр берем сиздерге. Мен де ошо жаңы тарбиячы болуп иштеп баштадым да, мурда башка тармакта болчумун. Педагогикада эмес, бухгалтерияда болчумун. Балдарыма шартка байланыштуу ошо тарбиячы болуп келдим. Анан ошол кайсыл жактан адабий тармактан алышым керектигин билбей аткам да. Сиз жаңы эле балалык, алтын ачкыч, наристе дедиңиз. Ошондо мен только балалыктан алышым керекпи же наристеден да алышым керекпи? Наристе даярдоо тайпасы 480 саат менен окутулат. Балалык болсо 6 жашка чейин болчу мурдакы программалар. Азыркы программа 1 жаштан 6 жашка чейин даярдоо тайпа мектепке кетти. 6-7 жаштагыларчы мектепке кетти. Наристенин программасын окуй тургандар 1-класс болуп мектепке кетишет. А бала бакчада биз 6 жашка чейинки эле жаңы программа менен окутабыз. Мурдагы программаны кошумча бизге жардамчы курал катары эле колдонобуз. Көбүнчө жаңы программага таянабыз. Аларга электрондук китептерин берем, балалык же менде болгон электрондук китептин баарын берем. Мурдакы же колдонмо бар, тарбиячыларга кеп кеңештер, ошондогу идеяларды аласыз, бирок азыркы программаны колдонобуз. Бул программа дагы кошумчаланып иштелип чыгат, менин оюмча. Тиги биздин эксперт педагогдордон сурайлык. Анткени бул программага дагы усулдук колдонмо иштелип бүтө албай жатышат, иштелип жатат да. Ал жөнүндө да сурайбыз, эмне иштелип чыгат, эмне болот, жатат деп. Рахмат. Анан ошо Нургүл эже, мен дагы бир суроо берип кетейинчи. Например, ошо даярдоо тайпасы жоюлду да. Азыр даярдоо тайпасы деп 5-6 жаштагы балдар эсептелет да, садиктечи. Анан мурдагыдай окутпайсыңар, жазып турган болбойт деп атышат да. Бирок кайра школго барганда бул уже балдар жазып калыш керек. Жазуу түрүндө окуп калыш керек дейт. Ошолор кандай болуп калат? Ошол 1-класска барган 12 жылдыктар өтө кыйналды. Алар деген мектепке жана бала бакчадан барбагандар да, баргандар да барды да. Анан жармы эме окуганды билип, жармы окуганды билбей, анан жылдын ортосунда, анан жылдын кийинки жармынан кийин январдан баштап 1-класстын программага кирип кетти да. Ошондо аябай кыйналды. Эми биз балдардын жөндөмүн карайбыз да, жаш өзгөчөлүгүн карайбыз. Балдар эгерде жазганды, окуганды, танганы кабыл албай атса, анын өзүнүн убактысы келет да. Бул жерде эме дифференциация болуп калат эми. Жөндөмдүү балдарга биз жанагы жазуунун элементин, тыбыштарды, тамгаларды өздөштүрүп кетсин. Эгерде кабыл албай аткан балдарга кыйнабайбыз. Дифференциация ушундай. Анткени мен дагы балдарды даярдоо жайкы лагерин уюштуруп окутуп калганмын. Анан жөндөмүнө карап, жанагы ар бир бала ар кандай кабыл алат да. Ошондуктан кээ бир бала тез кабыл алчу, кээ бир бала такыр окуй албай, бирок аны өнүктүрүп оюн аркылуу, анан учуру келгенде бала өзү өнүгүп кетет да. Ошол дифференциациялык эмени ыкманы колдонобуз эми бул жерде. Баарын тең эле окутпай, баарын тең эле жаздырбай, баарына тең тамга таанытпай коюшубуз керек же баарын окутушубуз керек дебей, арабыздан ошол тыбышты кабыл албай, такыр жазгууга жөндөмү жок болуп атса, жашы туура келбей же жөндөмү туура келбей жатса, ага өзүнүн жөнөкөй оюн аркылуу окуткан, багыттоочу, өнүктүрүүчү ыкмаларды колдонобуз, тапшырмаларды берип коебуз, кыйнабайбыз. Жашы өзүнүн убагы келет да баланын. Ал эми одаренный балдарыбыз бар го, эрте эле өнүгүп кеткен, аларды окута беребиз. Ошондой дифференциацияны колдонушубуз керек. Нургүл эже. Сиз Бишкекте эле турасызбы? Мен Каракол шаарында жашайм. Бишкекке дагы баралык, ошо оффлайн уюштуралы деп ойлоп жатам Бишкекке.
Сабакты 1 күндүк, 2 күндүк тренингтерди өтөбүз оффлайн. Суроолор бүттүбү? Жыйынтыктайлы урматтуу кесиптештер. Рахмат эжеке, ишиңизге ийгилик. Рахмат, сиздерге да ийгилик. Терең ыраазычылык билдирем. Түнүңүздөр бейпил болсун, жакшы уктаңыздар, жакшы түш көрүңүздөр, жакшы дем менен эртең жумушка барып калыңыздар, чалчабай, чалыкпай, дем күч менен келечекте Рахмат эжеке, кызмат ишиңизге кыла ийгилик. бериңиздер. Жакшы көрөм сиздерди, таазим кылам. Ушунчалык тарбиячылар менен канча көп жылдан бери жакындан иштешип келатам. Жакшы көрөм сиздерди абдан. Жүрөгү таза, бала кыял, жакшы адам болосуздар. Кичинекей балдарды тарбиялаган адамдын өзүнүн жүрөгү таза. Ошондуктан таазим кылам сиздерге, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Жакшы уктаңыздар. Жакшы эс алыңыздар. Рахмат. Саламатсыз беже, бир суроо берсем болобу? Болот. Кечигип берип калдым. Эже, мен эме тарбиячы болуп иштейм, эмеде Жети Кыз районунда жана сиз Караколдо жашайм деп атпайсызбы? Оффлайн кандай окуса болот деги? Адресиңер кандай, кайсы убакта? Тамара Омаровна келди Караколго семинарга. Могу суббота, воскресеньега пландап жатабыз. Келе аласыздарбы? Эгерде группа чогулбаса, мен нарынга кете берейин деп жатат. Онлайнга караганда оффлайн окусак жакшы болот эле деп атам да. Келиңиздер. Оффлайнгачы. Онлайнда терең көп адистер менен берип жатпайбызбы? Оффлайнда 1 күндүк жана практикалар болот да. Жалаң практика. Хорошо. Рахмат, саламаттаңыз. Келебиз десеңиздер, байланышыңыздар, Рахмат, бейпилтүн баарыңыздарга жакшы эс алыңыздар. Чоң рахмат дейм, ыраазычылык билдирем сабакка чыкканыңыздар үчүн.